чоңойгондо ким болгуң келет деген. Мен аксакал болгум келет деп койчумун. Эмнени айтсаң ошол акыры келип тагдырыңда боло турган нерсе. Эмне үчүн Мухтар Атаналиев мисалы үчүн айыл өкмөтү болгон жок? Мыктыбек Арстанбек экөөбүз чогуу окудук. Бекборбиев, Гүлнара Тойгонбаевалар менен чогуу. Жалаң кыздар жана мен деп аткан. Даватка кирип кетип эле ырларыңыз калып эле. Адам жашоосунда мындай бейбаштык кылат го. Андай учурлар менде аябай көп болгон. Агынан коет, кызылынан коет дегенде. Анан кийин албасаң эми мен сыйлабайсыңбы дейт. Жүрөгүндө кыпынчалык, текеберчилик болгон адам 5-житин жыттабайт. Бир дагы оозуңузга алган эмессиз. Адамдарга мындай болбойт деген адам эмесмин да. Мейли деген адаммын да. Элге чыгып алып мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деп көшөгөндүн артында бул мага ак менен караны түшүнүшкө өтө чоң түрткү болду да. Куранды жөн эле окуп койгондо баары бир түшүнбөйт, Дагы ошону үйрөтүп атат. Көчөдөн сөгүп койгон адамды кечирип түндө отуруп алып, ага Кудайдан сурап, ушуга ыйман бер. Жаңы конуштарда Атыгүл продается дом деп өз тилиңди баалай албаган адам өзгөнү деле жаратканбайт да. Көчө шыпыргыч болуп деле иштеп калдым. ЖДга барып, жүк түшүрүп, ырларды чыгара баштадыңыз, шатыратып эле. Санасам 62 ыр экен да. Канча жолу мушташтык, биз кыз талашып, аттың ошол күндө калды кайда адашып. Канча жолу мушташтык, биз кыз талашып. Астафырла, кыз. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте мейман бар. Меймандын аты жөнү Мухтар Атаналиев. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Жакшы келип алдыңызбы? Адашпай. Биздин дарекчайды таап дегендей. Жок, даректен адашкан жокмун. Жазылган бойдон эле келдим да. Бублик деген кофекананын ичине кирип туруңуз десем, кирип турсуз, жакшы, аябай. Жаман тил алчакмын да. Убакытты саатка так экенсиз дегендей. Рахмат атайын убакытты бөлүп, ушул күнгө, ушул саатка пландап Эрнистин подкастына барайын деп ушундай жоопкерчилик кылганыңыз бул чоң сый да. Ошон үчүн чоң рахмат. Анда ушу суроолорду баштай берсем, Мухтар агай, эми сизди Мухтар Атаналиев деген бул баланча түкүнчө деп айтпаса деле эл билет. Сиз ушул өнөр жаатында, ыр жаатында эми ачыгын айтканда, бул баягы мен биринчи атаман деп ырдаган байке го дегендей сизди билет да. Ошо ыр жаатында мээнет кылгансыз, ниетиңиз ак ниет менен ошо мээнет кылгансыз да. Бала чагыңыз тууралуу башында баштасак, кандай чөйрөдө өстүңүз, кимдердин насаатын угуп өстүңүз? Баардык адам эле ошо бала чагында кайсы бир нерсеге таасирленет, кайсы бир чөйрөдө мындай бир нерсеге өзүнчө бир мындай куштарланат дегендей, ушул жөнүндө бир айтсаңыз. Балалык кез Токтогул, эми Токтогул району да биз үчүн. Кээ бири талашып кетет го, кетпен төбө депчи. Ушу Токтогул районунун Балачкан деген айылында өттү. Анан анын аты да өзүнчө бир тарых. Мурда эми Куйбышев болчу, азыр Балачкан болуп калды. Мурдагы аты, тарыхый аты коюлуп калды. Анан бала кезде мындай көбү сурайт да, мындай ким болосуң деп. Бул эми берилип жүргөн суроо да, чоңойгондо ким болгуң келет деген. Мен аксакал болгум келет деп койчумун да. Ой, аксакалы бол эми, Кудай ошого жеткирсин, аксакал эле бол. Бирок ал эмне иш кылат ал аксакалың дейт эле да. Мен аксакалдык кылат, жанында дагы балдар отурат, бага окшогон, анан ошолорго улуу баяндардан сүйлөп берет, тарбиялардан сүйлөп берет, кызыктуу кыргыз элинин башынан өткөн сонун окуяларды айтып берет. Мен ушуну эле элестетем чоңойгондо. Башка боло албайм деп бала кезимде ушинтип айтат элем да. Анан ошого бүгүн келип калып атпаймынбы? Жакшы тилегим берет деп балалыгымды ойлогон. Сөз жөн жеринен айтылбайт экен да. Эмнени тилесең, эмнени айтсаң, ошол акыры келип тагдырыңда боло турган нерсе деген сөз да. Ошондой экен. Мен муну бир эмес, бир нече жолу айткам да. Бир нече жолу өзүм жашоомдо элестеткем ушунучу. Ушу суунун жээги болсо дейт элем да. Өз үстүнөн Балачкан суу өтөт. Ошонун жээгинде далай жолу атамандык талаш мушташтык. Мен ошо ырымда бар го, азыр сиз айткан. Мен биринчи атаман. Ошондо айтып атпайбы? Канча жолу мушташтык, биз кыз талашып дейт.
аттың ошол күндөр Астагфирулла, деп атпайлы, ошол күндөрдө суунун жээгинде өткөн күндөр мен мындай эсимде дайым жашайт да. Мындай бир дагы убакыт болгон жок, ошол күн унутулуп калганчы. Мындай көз жасында калып, ишке аралашып кетип, анан кийин эстеп, деп мисалы сизге окшоп суроо бергенде, балалыгым деп эстеп, жок, антпей эле мен дайыма эстеп жүрөм да балалыгымды. Ошол балалык мен адам болушумда мындай 100% толук ролу бар да балалыктынчы. Анткени ошол күндөрдө таза болуш керек, мындай честный болуш керек, адилеттүү болуш керек, анан лидер болуш керек жашоодо деп мындай балалыгымда ошентип элестетчимин да. Ошол күндөрдө алган тарбия мен жашоомдо дагы иштеди да толугу мененчи. Мындай честный болуп, мындай лидер болуп, адилеттүү болуп, онго мындай өмүр бою аракет кылып келатам да, ошо бүгүнкү күнгө чейинчи. Мен балалыгым мындай толук фундамент да мен жашоомочу. Анан ошол күндөрдө көбүнчөсү мындай биздин улуу кишилерди карайт элем. Биз бала кезде ошо мисалы Ырысбай Абдыкадыров ыр жаатында болсо ошол кишини карайт элем да. Дагы кандай ыр жазды деп, мисалы Асан Керимбаев болсо кандай жаңы ыры чыгып атат экен, ошону үйрөнүп алайын деп ошону карайт элем. Же болбосо бир математика боюнча бирөө жетишкендик болсо ошону карап, ушундай бир жетишкендикке жетишсем, физикадан, же болбосо астрономиядан деп ушинтип карап чоңойот элем да бала кезимдечи. Жо ошондо эмне үчүн Мухтар Атаналиев мисалы үчүн айыл өкмөтү болгон жок, же болсо бир куруучу болуп кеткен жок, же юрист болгон жок, кесиптер толтур да эмичи. Мындай элге журтка чыкпай эле, белгилүү болбой эле, мындай катардагы кесип болуп, же бир орто звенодогу бир чиновник болгон жок, аким болгон жок, анан келип анан ошо ырдап калдыңыз да. Неге ошондой болду? Неге туура суроо. Негизи мен ырчы болом деп эч качан айткан эмесмин. Оончу болом, музыкант болом деп эч качан ойлонгон дагы эмесмин. Бирок кызыкчумун, аябай кызыкчумун. Өзүм ырларды музыканы ойноп, аккордеон менен жаттап аткарчумун, бирок музыкант болом дечи эмесмин да жашоомдо. Аксакал эле болом дечимин да. Анан 95-жылы баягы Союз тарап кетти го. Мен ага чейин институтта окуп, мына Мыктыбек Арстанбек экөөбүз чогуу окудук. Анан Бек Борбиев, Гүлнара Тойгонбаевалар менен чогуу ошол институттун мындай маданият жагын жетектеп жүрдүк да 5 жыл тең. Ошондо мени билишчи алар, мен ыр жазганымды билишчи, ырдап жүрчүмүн ошол жерде. Анан ошол 95-жылы шаарга келип Мыктыбек иштеп калган экен КТРда. Мени айтты Муке баягы институтта ырлаган бирди жаздырып койбойлу депчи. Эми тамаша эрет. Баягы жылдарбы? Жалаң кыздар жана мен деп аткан убактар. Ошентип эми ал убакта Марс деген да бир тобу бар эле, ошондой бир передачалар. Бир креативный болуп, өзүнчө башкача чыгып аткан мал. Башкача болуп, мурдагы эски ОРТны туурап, эски баягы стереотиптерди сындырып, жаңыча чыгып аткан убагы болчу. Анан мен эми келип учурашып калдым. Анан каякта жүрөсүң деди. Мен Кара-Балтада, сиз айткандай ошол жерде жер бөлүмүндө иштечимин, жер бөлчүмүн. Кара-Балтанын жанагы үлүш жерлерин мен бөлчүмүн да, Жайыл районунун. Майлуу жерде иштеп аткан экенсиз анда. Кээ бирлер айтып аткан майлуу сүттүү депчи. Ошо майлуу сүттүү жерде иштеп аткам, чын эле. Бирок мен үчүн ал майлуу сүттүү деле болгон жок. Мен 1 сом дагы ал жерден 800 сом айлыгым бар болчу, мен 1 сом дагы алган эмесмин. Алганга мүмкүнчүлүк бар жери беле? Жерде бөлгөндөр азыр жашыруун эмес да. Жок, ошондо дейм. Ошондо эле алчы. Бирок мен алчу эмесмин. Неге атам айтып атпаймынбы? Таза болгонду, анткени атам ошентип айтчу да, балам, ачка калсаң дагы 1 сом дагы мындай мамлекеттен урдаба, элден урдаба, таза мээнет кыл деп. Атам былтыр өтүп кетти, бирок өзү үлгү болуп жүрүп ошону үйрөткөн да. Ошон үчүн мен андай алганга барчу эмесмин. Бардыгын документ жазып берчүмүн. Акча алчу эмесмин. Анан бир күнү бир түрк аксакал киши документин бүтүрүп берди. Мен бир топ кыйналдым. Бир ай акимге кол койдуруп, баарын жерин бөлүп бердим, бирок баягы кетип атканда мынтип чөнтөгүмдү оңдоп аткан окшойт дегем да. Мынтип оңдоп, бир жакаңды оңдоп коюшат го адамдар. Ошентип аткан окшойт, кыбырып аткан да. Анан эле ал киши кетип учура макул деп коштошкондон кийин чөнтөгүм колум салсам 50 сомдук акча жүрөт. Аябай жаман болдум. Баягы кишини издеп, аябай кыжалат болуп, ушундай болгон да. Башка эч качан болгон эмес. Анан 50 сом бирок кала берди сизге. Кала берди. Эми иштеп бүткөн, ишти аткарып бүткөндөн кийин ыраазычылык катарында
берген экен. Берсе боло берет негизи шариятта делечи. Анан ошону алып ошол эле болгон да, башка болгон эмес. Анан негизи ошол жылдар ошол жакта иштеп жүрүп, анан Мыктыбекке жолуккандан кийин ал киши айтты да, жастырып койбойлу депчи. Анан мен жастырып койдум чын эле. Анан кийин бир күнү барып жумуштан кийин акимчиликте иштейм да. Жумуштан кийин эс алып телевизор көрүп отурсам, өзүм ырдап атам да. Анан кийин өзүм жагып калдым. Мен деле ырчы болсом болот экен депчи. Анан шаарга келип эле Мыктыбекке айттым, дагы бирди жазбайлы. Кайсы ырды жаздырдыңыз ошондо? Ошол биринчиси ошо Жаш сулуу менен мен биринчи атаман жаздырганбыз болуш керекпиз да. Жаш сулуу дегенби? Аны дагы тамашалап жүрүшпөдү. Эме ошол сен ырды жазганда келинчегиң билет. Сен эшигимден суу алып өткөндө деп атасың. Эшигиңден суу алып өткөн бирек эле кыз болсо керек. Аны келинчегиң билет, чычалабадыбы деп деле жүрүштү да. Бирок андай деле эмес, бул чыгармачылык да. Анан кийин ошентип анан жазылып калып ырлар. Анан мен ошон менен ырчылыкка киришип кеттим башотум менен. Акимчиликке бардым, жаздым, анан кеттим. Бирок сиз айткандай, айыл өкмөт болуп бериңиз, башка ушул суранычтар менен көп жолу келишкен. Мен Агордода жашаган жеримдегилер деле келишкен, бизге ушундай айыл башчы болуп бербейсизби деп. Мен дайыма айтам да, колдон келген ишти кылайлы депчи. Себеби элдин акысына кирип кетпейли. Ошол эл сага ишенип келип атат, анан сен ал жерге отуруп алып жеп алды, башка маселе, ал башка маселе. Бир акчаларды жеп алат го. Ал башка маселе. Мен элдин акысына кирип кетпейли деген, элдин ишин аткарып бере албай каламбы деп корком да. Уят депчи. Сиз ушул нерсени башында эле баягы көчөт малыңыздан тартып эле ушундай түшүнүп келатасызбы? Эч бир мындай бир кыйшак жолго баспай, түз болуп эле же ушул кайсы бир жылдары сиз ушу аябай баягы ыйман, даватка кирип кетип эле ырларыңыз калып эле, анан ошондо түшүнүп алып анан кийин көрсөм мындай болот экен деп ошентип айтып аткан жоксузбу? Мурдатан ушундайсыз? Жок, мен башынан эле ошондой болгонго аракет кылчумун. Бирок мындай кандай десем, мындай адам жашоосуна мындай бейбаштык кылат го, туура эмес кылат. Андай учурлар менде аябай көп болгон. Ошону мен айтайын. Көп болгон. Жок, ошо мисалы үчүн баягында ырчылар, жана айрыкча ушу телевидениеде иштегендер менен, артындагы баягы режиссерлор менен кошо иштейсиз. Андай болгон жерде барып, аныңарды кое тургула деп дасторконго өткөрөт. Дасторкондо ал учурларда мен билем. Ыйман анча жакшы орной элек, ислам дегенди түшүнө элек ошол. Анан койгондо эле агынан коет, кызылынан коет дегенди. Анан кийин албасаң эми мен сыйлабайсыңбы дейт. Ошондойдо адам көт. Ошо мындай акча болуп турганда, ошо жагын баары шайма-шай болуп турганда, мындай көпкөн анча-мынча көзгө майда-чүйда нерселер мындай көрүнбөгөн учурлар болгонбу? Болот. Ошону бир айтсаңыз? Жок, болот, ансыз болбойт. Негизи мындай да, адам мен эмне үчүн баягы ырчылыктан бир аз сактана түштүм, бир баягы сиз айткан даватка чыгып келип эле. Эмне сактана калдым? Себеби дегенде, хадисте келип атпайбы? Жүрөгүндө кыпынчалык, текеберчилик болгон адам бейиштин жытын жыттабайт, кирбейт деп атпайбы? Адам кийин ойлонушка туура келет да. Эми мен текебер болуп кете эле кыйраткан жокмун, мындай шумдук текебер болуп, ушундай бир жаман бир нерсе жыттап алган кишидей болуп жүрүп калган жокмун. Өзүмдү аракет эле кылып аттым. Бирок өзүң билбей каласың да. Бул нерсени байкабай каласың. Анткени адамдардын баары элечи, "Байке кандайсыз, жакшысызбы? Сиздин үнүңүз сонунда, чачыңыз шумдук, мурдуңуз башкача" деп эле Кудай эле жаратып койгон нерселерди мактап келет да. Күн алыс эле ошентип айта берсе, бул көчөдөн жолуккан эле киши стандарт болуп калат сиз үчүн. Ал үчүн ал сен өзүңдү өйдө көтөрө баштайсың, байкалбайт бул өзү, билинбейт. Көпчүлүк айтат, "Жок, мен текебер болгон жокмун" дейт. Бирок болуп кеткенин адам өзү билбейт да. Салыштыра да албай каласың да. Өзүң муну сезбей каласың. Анан корктум да, чынын айткандачы. Мен ошол эле маданиятта иштей берейин, молдо болуп кетейин деген деле жокмун. Кеткен деле жокмун. Маданиятта иштей берейин, бирок экрандын артын өтөйүн дедим да. Мени көрбөй калсын депчи. Анан мен ошол эле жазымды жазып эле жүрдүм чыгармачылык менен. Анан кино тартып баштадым да. 15 жыл кино тарттым да. 15 жылдын ичинде 10 тасманын сценарийин жазып, продюсерлик кылып, чогултуп элди, ошо тартып элге алып чыктым. Аят, Үркүн тасмаларын. Мен баягы эле чыгармачылык маданиятта жүрөм, бирок
экрандын артындамын, көрүнбөйм да. Көрүнбөгөндөн кийин көп сизди мактабайт. Эми суроо берет десе эле шалп этирип эле ошо бербестен мен акырын ушу мындай жеке бир сезимдерге тийип албайын деп берип атам да. Ошо Мыктыбек Арстанбек менен кошо иштешип антип жүрдүк деп атпайсызбы. Анан Мыктыбек ажекем деле ошол баягы исламий периоду бар, ага чейинки периоду бар да. Анан ошол чейинки периодунда жүрүп калган окшойсуз. Анан ошон үчүн ошондон наркы байкабаган бир жазатайуулар, ошо балким ошо текеберчиликтер болду. Ошолорду көрүп анан бул жерде баары эле барган жериң эле дасторкон экен. Барган жериңде эле келгиле төргө өткүлө деп турат экен. Анан адам тез эле көп кетчү дей деп балким ошол нерселер мындай таасир болгондур дейм да эмичи. Мен бир адамды көрүп, анан ошолордун жашоосун карап туруп таасирленген деле жокмун. Мен мындай баарын эле мындай жакшы мамиледе болгон үчүн алардын сапатына деле мындай көзүм түшкөн деле жок. Эч кимдин бизге туурадай эле сезилчү да анын баарычы. Чогуубуз да баарыбыз. Ошол 90-чы жылдардан бери баягы жасалма арак шараптар чыгып дегенде элдин көбү негедир мындай ошол бир жолго түшө элек, же жумуш жок, же айлык тийбейт. Анан көпчүлүкү ичкиликке берилип, ичкилик кадимкидей эле норма болуп калбады беле. Анан ошондо сиз бир дагы оозуңузга алган эмессиз, Жок, мен өзү негизи шариятта айтылат да, мурдагыны козгой бербе деп. Айтпа дейт да. Балким ал экөөбүз үчүн болуп калышы мүмкүн, бирок айтып жаңыртпагыла деп айтылат да. Жок, муну мен эми баягы атайла ошону кайра жоорун чукуп эле илгери сен эми эле кыйын болуп калдың, мурда мындай эмесмин деш үчүн эмес. Азыр балким ошондой жолдо жүргөндөр бар. Анан ошонун баягы таржымалын насаат болоорлук кылып айтса, сен өмүр бою эле жаман болбойсуң да, сен деген оңолушуң керек деген мааниде айтса, бирөөнүн тагдырын. Ошол өңүттө сурап атам да эмчи. Туура, эми мисалы ислам тарыхын карап көрө турган болсок, өзүнүн кызын өлтүрүп койгон адамдар ислам үчүн кийин акырет кыяматка чейин үлгү болуп калган учурлар бар да. Мисалы Умар разияллаху анху ачык эле айтылат да, ошо кызын тирүүлөй көмгөн адам депчи. Бирок бул исламдын локомотиви болуп калбады, кийин алдыга үлгү болуп калбады адамзаткачы. Ошол сыяктуу эле биз деле жашообузда мындай катан аябай кетирдик да. Ошондой жанагындай учурлар аябай эле көп болду биздечи. Мындай мен өзүм мындай немемде жумшак адаммын. Мындай адамдарга мындай болбойт деген адам эмесмин да. Мейли деген адаммын да. Анан мейли деген адам көбүрөөк учурда жанагындай учурга түшүп калат да. Кыйынчылык учурга өз жашоосунда кыйналып калат да. Анан алып кой, ичип кой, жеп кой, ойноп кой деген көп эле болот. Ага мен каршылык кыла албай көп учурда өзүм жашоомду мындай бузуп алган учурлар көп эле болду да. Бузуп алганда кандай мындай акчасы жок көпкө чейин жүрүп каласың да. Анткени кээде ишеничтен чыгасың. Себеби дегенде сен 3 күндөп жумушка келбей каласың. Сүйлөшкөн адамың менен сүйлөшүп алып туруп, макулдашып алып туруп, тиги жаныбар биякта отуруп карасаң 3 күн 4 күн өтүп кеткен, баягы берген убадаң талада эле калган, келсең тиги сөгүп жатып калган. Анан сен ишеничтен чыгасың, иштешпейт. Ошентип каражаты жок. Үй бүлөң бир кыйынчылыкка салып калган учурлар менде көп эле болду да. Бирок анын баарын ойлоп туруп, анан чын эле бул зыян турбайбы деп анан кийин ошондой туура эмес жашоону токтотушка туура келди да. Ушул сөздү айттырыш үчүн көрсө берипмин да, жанагы суроомчу. Көшөрүп. Жок, бул болду да, болду. Абдан көп болду. Анын мен азыр мисалы кээде мындай жаштар менен отурганда муну мен бир күндөп кечке айтып берген убактарым болду да. Моундай болуп, мисалы мен 3 күн жоголуп кетип, анан бир сантехник менен эле бир подвалда жана бир этаж үйдүн подвалында иштешет го. Ошол жер бир кабинет кылып алыпчы. Ошол жерде 3 күн жашап, анан жана Бекбориев, Нурлан Чолоев, Мыктыбек дегендер мени жоготуруп институт окуп жүргөндө. Сизге атай ишенсе, бир ишенип, мен болсо 3 күн жоголуп кетип, анан 3 күндөн кийин табылып, телефон жок да ал убакта, каяктасың дей турган. 3 күндөн кийин табылып, алар милицияга берип, мени милиция издеп, үй бүлөм издеп, токтогулга чейин айтылып кеткен учурлар деле болду да. Бирок ошонун баарын кийин ой жүгүртүп, бул туура эмес жашоону токтотуш керек. Туура жашоого өтүш керек да, анан туура жашоого өткөнбүз да. Таптаза бойдон эле төрөлгөн бойдон периште бойдон келткөн жокпуз да. Анан бирок жанагы ошо иштеп аткан жанагы жер бөлүштүрүү дедиңизби? Ошол жакта иштеп атып, ошону
стабилдүү туруктуу ишиңиз бар экен, анан ошону таштап кой мен ушу ырчылыкка өтөм деп кандай ушундай болуп калды? Мен ырчылыкта же негизи айлык бербейт деген. Айлык бербейт. Анан тиги туруктуу ишиңиз бар экен. Эмнеге ошондой болду? Мен жана бир жерде айтып кеттим болуш керек. Адам өзүнө жаккан ишти, жүрөгүнө жаккан ишти кылыш керек экен жашоодо депчи. Анан мен ал бирөөнүн ишин кылып аткандай эле болчу ал. Эми туруктуу иш, бирок бирөөнүн ишин аткарып аткандай. Күнүгө кыйналып барам жумушка, ошо ишимди аткарам. Бирок мындай андан мындай рахат албайм да. Ал эми жанагы мен өзүмдү телевизордон көргөндө мындай рахат алдым негизи ошондо. Деби? Депчи, охо, мен турган турпатымды кара таң көр. Прическамды кара деп өзүмдү өзүм рахат алып, анан ошол чечим чыгардым ошондойчу. Анан бул жерде кичине да болсо азгырык болот да. Анткени ал коос жашоо. Мен мурда айтып атпаймынбы? Рыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаевдарды карап суктанчымын депчи. Ырларын угуп аябай таңыркачымын, тамшанчымын. Ошону карап, анан баардыгы жыйынтыкталып келип, акыры мен ошо ырчылык кесипке келип калдым да. Бул эми тагдыр. Бирок мен ошол кесип өйдө ылдый, жакшы жаман жашоодогу мустак суукту түшүнүш үчүн аябай жардам берди да. Ошо ырчылык кесип. Себеби мен ал жерде абдан көп нерсе көрдүм жашоодочу. Чоңдордун жана өзүңүз айткандай мындай жашыруун жашоолорун көрдүк. Көшөгөндүн артындагы жашоолорун көрдүк. Алардын сахнанын астындагы сылык сыпаа жашоосунан башка да жашоосу бар экенин көрдүк. Жөн эле мындай айтып аткан сөзү башка эле, бул көрсөтмө экенин, чынын жашоосунда башка адамдар экенин мен көрдүм да жашоодо. Анан сиз анализдеңиз, ушинтип дагы жашайбы деп. Ушинтип ушундай турбайбы? Биз суктанып аткан, биз эл мындай көрүп аткан адамдар көрсө арты мындай турбайбы? Мындай турбайбы деп аны көрө турган мүмкүнчүлүк түзүлдү ал жердечи. Анткени эми жанагы мен айткандай баягы подвалда жашаган кишиден баштап бомж деп коебузбу? Жашай турган, туруктуу жашай турган жери жок адама. Ошодон баштап президенттин деңгээлиндеги адамдарга чейин чогуу жүргөнгө туура келди. Сөгүнүүнүн атамандарын көрдүк, ичкиликтин атамандарын көрдүк. Элге чыгып алып мындай кылыш керек, мындай кылыш керек деп көшөгөндүн артында бир плас жийиркеничтүү нерселерин да көрдүңүз да? Анын баарын көрдүк. Мисалы, көп мисал келтиргенде айтып калчу эле, эми Майкл Джексондарды, Пугачеваларды күмүр тутасыңар, жаштар. Бирок алардын чыныгы көшөгөндүн артында жашоосун билсеңер, качмаксыңар деген сөздөрдү угуп эле жүрдүк да. Мен өзүм көрдүм да ошону. Качып кете тургандай жашоолорду көрдүм. Анан бул мага ак менен караны түшүнүшкө өтө чоң түрткү болду да. Мисалы, мен Куранды айтам, көп эле учурда айтам, эмени көрбөй туруп, дааватка чыкпай туруп, намаз окубай туруп, Куранды мен ага чейин окугам. Кээ бир кишилер айтат го, мен Куранды окуп чыккам 3 жолу деп кыйкырат го. Бирок окуган менен түшүнбөйсүң. Куранды теориялык жактан түшүнүш мүмкүн эмес. Ошон үчүн биринчиден ысык суугун көрүп жашоонун, дааватка чыгып, көчөдөн адамдардан тил угуп, ишиңер жокпу? Көчөдө эле жүрө бересиңерби? Иш кылбайсыңарбы? Деген сөздөрдү угуп, кайра ошол кишилерге барып түндө ыйлап, дуа кылып, анан кийин барып Куранды окусаң, ар бир аятты окуган сайын ыйлайсың. Ошондо мен турмушта көргөн ысык суугунда могу жери айтылып аткан турбайбы? Могу жеринде текебер болбо деп мен бир жолу монтип бирөөгө текебер керсейип койдум эле. Ушуну айтып аткан турбайбы? Анан бир жолу аябай сабыр өзүм өлүп алгым келди эле. Сабырдуу бол деп ушуну айтып аткан турбайбы деп. Демек практика маанилүүрөөк экен да. Куранды жөн эле окуп койгондо баары бир түшүнбөйт, Жок, мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Ошол кечиримдүү болуу, мисалы, адам айта беребиз да, кечиримдүү болуш керек деп айта беребиз го. Бирок кечиримдүү болуш оңой эмес да. Почти орусча айтып беребиз, кээде ушинтип. Мүмкүн эмес да. Кечиримдүү болуш, унутуп калыш, сага жаман айткан. Даават ошону үйрөтүп атат да. Даават ошону үйрөтүп атат. Көчөдөн сөгүп койгон адамды кечирип, түндө отуруп алып, ага Кудайдан сурап, ушуга ыйман бер, ошол сени сөккөн кишиге, ушуга бактылуу жашоо бер деп Кудайдан суранып отурасың да. Кыргызда макал бар го, атаңды бирөө өлтүрүп койсо энеңди алып бер. Кантип алып берет ошого негизи? Ошо кантип алып берет негизичи? Бул эми эменин эле деңгээли да, кечиримдүү болуунун деңгээлин эле айтты ал жердечи. Ал сөз ошону эле айтат. Бирок акыйкатта жашоодо аны кылыш мүмкүн эмес да.
Анан ошентип мен ошол ырчылык кесибим мага мындай бүгүнкү күндөй жана сиз айткандай дароо эле ушундай болуп калдыңыз беле дегендей. Жок, бүгүнкү күндөй ушундай адам болушка мага ошол ырчылык кесипте жүргөнүм аябай жардам берди. Балким бир кабинетте иштеп өтүп кеткенде балким мен көп нерсени түшүнбөй калмакмын. Балким. Бирок ошону түшүндүк. Андан кино тартып жүргөндө дагы сценарий жазыш керек. Үркүн деп Үркүнүн тарыхына азылдык. Аят деп ыйманга азылдык. Салбурун деп улут арасындагы ынтымакты козгоп чыктык. Ушунун баарына келе турган болгондо. Ошол кино тарткан учурларымдагы мен өйдө ылдыйды түшүнүшкө аябай жардам берди да. Армияга барыпсыз, аскерге барыпсыз. Бирок ошол учурларда дагы багы аскерге баруу, армияга баруу мындай сыймык сыяктуу болчу, кадимкидей. Мен аскерге эмне үчүн бардым? Мен окуу жайдан жибермек эмес да, негизи справка менен эле калтырып койчу да. Биздин окуу жай ошондой болчу. Мен орто кесипти окудум да, институтка чейин окугам. Келсем айтты, сиз армияга барганга болбойт экен, справкаңыз бар экен окуу жайдан, сиз барбай. Мен болбой суранып кеттим да. Эмнеге? Биринчиси жана орусча билбей бул жактан бир жерден сынып калганым болду да. Орусча теориялык жактан билчимин дагы, бирок сүйлөгөн эмесмин өмүрүмдө. Мен айылда чоңойдум го. Анан бул жактан бир эчтендей түшүнүгү тайкы эле бала орусчаны аябай катырып сүйлөйт экен да. Кыргыз эле бала. Кыргыз бала. Орус агайыбыз менен ушунчалык макалдашып өзүнчө сүйлөшүп отурат. Мен болсом мен жалаң беш менен окуп келгем го. Эмнеге мындай сүйлөшө албай атам? Орусча билбей атам деп. Аябай ызаландым да. Анан армияга барып үйрөнүп келем деп. Биринчи себеп ошол болду, армияга барган. Экинчи себеп, атам дагы армияда жакшы кызмат кылган экен. Анан атам мен кумирим да, негизи жашоодочу. Анан ошо атамдыкындай болсом, мен ал убакта билчү эмесмин, эфрейтор эле болуптур алчы. Эфрейтор эле болуптур да. Бирок эфрейтор болгум келчү да. Андан чоң мындай звание бар, чин бар экен билчү эмесмин да. Анан ошентип чоңойгом өзү. Анан кийин тиги военкоматка барып, эмне кызмат кылгым келет деги, атамдай болгум эле келет дейсиң. Атамдай болуп эфрейтор болгум келет деп айтып. Анан кеткем армияга. Анан армия негизи ар бир эркек үчүн мындай сыймык болчу да, аябай. Армияга барып кызмат өтүп, форма менен келип көчөдө баскан бул аябай сыймык болчу да. Анан эл жерде кызмат кылганыбыз дагы бул адам болушубузга көп таасир берген экен. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошо аскерде болгон однополчан деп коебуз, ошолор менен бүгүнкү күнгө чейин катташабыз. Ошол жердеги жигиттик намысыбызды коргоо, мушташтан качып кетпөө, коркпой мушташ алуу, өзүң намыстанып, ошо жигиттик намысыңа бекем туруу, бул азырга чейин жардам берет да. Мисалы мен однополчандарым, эгерде мен ошол жакта таяк жеп качып жүргөн бала болгондо азыр койчу, мен биринчи атаман деп ырдап эле койчу демек да, туурабы. Бирок ошол жердеги мындай өзүңдү татыктуу алып жүрүү дагы бул турмушка болгон чоң сабак да. Аскерге баруумдун бирден бир себеби жана орус тилин билүү дебедиңизби? Бул эми болгон нерсени айттыңыз да. Мына өзүңүз калпак кийип турасыз. Акыркы жылдары мындай ушул кыргыздын наркына, кыргыздын ушул салтына аябай маани берип, балдарды тарбиялоо ишине маани берип жүрөсүз, Анан ошондо мотивация ошол жылдары бир кыргыз баланын орусча сүйлөгөнүн көрүп, каппата ушу мен орусча билбейм, мен орусча билишим керек дегендин өзү мындай улут үчүн билинбеген трагедия эмеспи? Эмне үчүн биз мен орус тилин неге билбейм деп анан орусча билем дегендин өзү ошо кайра тескерисинче ошо орусу болобу, кыргызы болобу, дунганы болобу, мен эмнеге кыргызча билбейм, анткени кыргызча билсең ишиң жүрүшөт экен, мындай бир көп жакшы жетишкендиктерге жетет экенсиң, тиги бийик жактарда иштейт экенсиң дебейт да. Орусча билсең мындай өзүң адам сыяктуу сезген ушундай нерсе бар да. Бул билинбеген бизге биздин аң сезимибизге сиңирилип койгон, сен кыргыз эмес, орусча билсең көбүрөөк мындай жакшы тың жашайсың дегендей нерсе сиңирилип калган жокпу бизге бүгүнкү күндө деле? Бүгүнкү күндө ошондой, тилекке каршы бүгүнкү күндө ошондой, мурда деле ошол болуп келген. Бирок мен ошол учурдагы намыстануум бул мындай болчу да. Мындай бул бала кыйын экен менден. Мындай тилдерди билет экен. Ошол артыкчылыгы бар экен. Ошол артыкчылыгы бар экен деген эле түшүнүк болгон ал убакта. Бирок орус тилин билсең жашоодо жакшы болот экен деген түшүнүк үчүн эмес да. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы ошондой аябай бар, аябай өтө көп. Керек болсо мындай
Мен кече машина базарда машина алдым досум. Орустун машинасы экен деген, ошо орустун машинасы экен деген сөз мындай. Машина жакшы сакталган деген түшүнүк да. Мунун баласы орусча билет экен, орусча так сүйлөйт экен. Тигил мамлекеттин президенти орусча так сүйлөйт экен. Биздин мамлекеттин президенти анча сүйлөй албайт экен деген дагы мындай. Азыр бар да ушундай дагы тилекке каршы да. Ошол дагы мындай адамды мындай ылдый түшүрүп тургансып, орусча билбеген киши начар деген сыяктуу алып келип турган өтө өкүнүчтүү бир нерсе бар да. Кыргыз баласы үчүн биринчи кезекте кыргызчаны так билсең, бул жашооңдо рахаттанып, бактылуу жашап кетиш үчүн жетиштүү. Кыргызча толук билсең, маданияттуу, адабият тилинде сүйлөй алсаң, бул жетиштүү да. Бирок анын үстүнө орусча билсең, англисче билсең, кытайча, арабча билсең, дагы да жакшы. Дагы да көркөм. Аябай жакшы да. Бирок минтип түшүнө албаш керек да. Орусча билсең жакшы экен, кыргызча эле билсең анча эмес экен деп түшүнө албаш керек да. Тескерисинче, орусчаны катыр, англисчени катыр, арабчаны катыр, бирок кыргызча билбе өтө жаман. Өз тилиңди билбеген, өз тилиңди баалай албаган адам өзгөнү деле жаргатпайт да. Ал адам болуп деле жаргатпайт да. Темаларды этап-этабы менен берип ошого жараша суроо берейин дедим, бирок өңү тигелип калганда бере берейин. Эми тил жөнүндө айтып калдыңыз. Ушул жаңы конуштарда атүгүл продается дом деп бүт чылкый кыргыздар жашаган. Ошол жерде жаңы конушта продается дом деп анан жанагындай портер менен мөмөчөмө сатканда овощи, фрукты деп ушинтип тили келсе келбесе бүт кыргызга ушинтип жарыялайт да. Эмнеге ушундай болуп калды экен деп мен мисалы үчүн ойлоном да. Сиз бул биздин иденттүүлүгүбүздү жоготууга албетте аракет болгон, ошол аракеттин бул жыйынтыгы да. Иденттүүлүгүбүздү мисалы өзүбүз мына кыргызбыз, кыргыз экенибизди сестирбей коюш. Кыргыз экенин адам сыймыктанып жашабай калышка аракет кылышкан, ошол болду. Ошол бизде бар азырчы. Бирок жаңы конуштарга ошентип продается дом деп жазганда эч ким бирөө келип кел ошентип жаз деп айткан эмес да негизичи. Жок. Анан ошо эмнеге ушундай экен, эмнеге эле ушинтип беребиз? Түгүл ошол Бишкектин четиндеги жаңы конуштар бир дагы орус жок, бир дагы башка улуттун өкүлү жок. Ошол жерде анан кийин жазып коюшат ошентипчи. Бул өтө туура эмес. Өтө туура эмес. Бул негизи мындай да. Бул жалпы мамлекеттик туура саясат жүргүзүлмөйүнчө ул боло берет да. Эми ал туура мамлекеттик туура саясат жүргүзүш керек экенин, системалык түрдө иш жүрүш керек экенин мен бир 15-20 жылдан бери айтып эле келатам мунучу. Өкмөттүн бардык деңгээлиндеги адамдарга катты жазып алып, ошону системалык түрдө иш жүргүзөлү деп эле келатам да. Ошонун бир көрүнүшү мен 6 жылдан бери жүргүзүп аткан жанагы Жакер лагериндеги балдардын мындай ошол кыргызча сүйлөп, кыргызча ойлонуп, кыргызча жашашына мен салым кошом деп аракет кылып жүргөнүм ошонун бир көрүнүшү. Эми жана бала чагыңыз жөнүндө сурадым. Ал убактагы баягы сиздин ошо таасирлериңиз жөнүндө айтып бердиңиз. Ырчылыкка эмнеге келип калганыңыз жөнүндө айттыңыз. Орто мектепте эми окупсуз, орто билим алыпсыз, аскерге барыпсыз. Аскерден кийин андай жогорку билим алдыңыз да, э? Алдык. Ошо жогорку билимди кандай алдыңыз ошондо? Катыра алдыңызбы дегендей? Жок, катыра алган жокмун. Бул жерде тескерисинче мен баягы ырды жакшы билгеним мындай, мен өз староста болуп, биринчи сессияларымды, семестрларымды жалаң беш менен тапшыргам. Өзүм староста болчумун. Кайсы окуу жай, кайсы? Политех, ИСФ, инженер-строительный факультети да. Эми армияда болуп келген үчүн мен группалаштарыман улуумун да. Алар мектепти бүтө эле келди негизинен. Ошондуктан мен староста болуп калдым. Анан биринчи семестр жакшы окудум. Анан мен жакшы эле 5ке тапшырып келаткам. Анан бирөөсү жиңгетип 4 коюп коет баягы. Билип эле турган тарыхтан мен жакшы эле билем да, тарыхты жакшы окугам аябай. Анан башка сабактарга салыштырганда. Эми начертат геометрия деп коет. Аны мен анчалык билчү эмесмин, бирок адам 5 алдым дагы, өзүм жакшы билген тарыхтан 4 алып калдым да. Ошондо ызаландым дагы, мен окуум келбей баштады, мугалимдерге өчөшүп баштадым да. Анан ырдап дагы жүрүп калдым. Институтта бир мероприятие болсо эле, ой, чакыргыла Муктарды Москвага жөнөткүлө, Новосибирскиге, Душанбеге,
Түркменстанга анан кийин Америка тиги эмеге Кубага жөнөткүлө деп эле мен сыртта эле ырдап жүрүп калдым дагы. Амистад деген группа менен. Ошо жана Гүлнара Тойгонбаевалар болуп жүрүп калдык. Анан мен көп сага көңүл бурбай калдым да. Анан келсем агайлар сиз биздин сыймыктанган кишибиз деп эле коюп берип коет. Сабактычы. Бул жакшы эмес экен да. Өзү жакшы эмес экен. Анан мындай ийгиликке оңой жеткен дагы бул жакшы эмес экен да, адамды бузат экен да. Анан меники коюлат да деп эле ишенип калдык. Анан бүттүңүзбү анан ошол окуу жайда? Маалында. Диплом алдыңыз? 86-жылы тапшырып, 91-жылы бүттүк. Андан кийин ошол инженер куруучу болдуңузбу? Жок, биз 91-жылы бүтүп барганда ишти баштаганда эле иштедик, дароо эле ишке орноштук. Анан курулушка орноштук, бирок ошол кийинки жылы тилекке каршы союз тарап курулуш тык токтоду да. Анан токтондо мындай нөлгө токтоду да. Такыр жүрбөй калды. Анан жүрдүк, айлыктар кийин берилбей баштады. Анан биз шаарга келип, жанагы жайылга жер комитетке орношуп кеттик да. Демек өзүңүз жана бүтүп чыккан кесиптин үзүрүн көрбөпсүз да, себеби жанагы баары нөлгө түшүп калды. Башкача багытка кеттиңиз, коммерциялык жашоо башталып кетти. Мен анын үзүрүн көрбөдүм деп айта албайм. Мен балким ишти алып кетпегени менен миңдеген тааныш таптым. Ал жерде дагы мындай окугандыктан адамдын интеллект деңгээли өсөт да. Сабактарды окуйм, орус мугалимдер менен, еврей мугалимдер менен, татар мугалимдер менен, ошолордун өздөрүнүн менталитетинде сүйлөшүү деңгээли бул адамды өстүрөт да. Ошол жерде мен көп жагынан өстүм десем болот. Экинчиден көп тааныш күттүм. Ырдап жүргөндө аябай кереги тийди. Мен Баткенге барамбы, Нарынга гастролго барып каламбы, бир сөзсүз политехте окуган бир дос ошол жерде кызматта иштеп калган болот да. Жардамы тиет да. Муке, сен общагыңда окуп келип калдың. Досум, рахмат. Сен ушундай биздин айылга да келиптирсиң, жакшы. Эми чай берип коеюн деп чай берет. Клубду уюштуруп берет. Свет өчүп калса районго чалып, бул менин досум эле, Муктар. Светти күйгүзүп коесузбу деп күйгүздүрүп коет. Ушинтип аябай жардамы тийди институттун. Негизи ошол жогорку окуу жайына тапшырганда мен инженер куруучу болом деген бир максат бар болчу да, Жок. Бул да тилекке каршы мындай болгон. Мен институтка ошол убакта деле бул жашыруунун сыры эмес, акча берип өтүшчү да. Сөзсүз атасы келип, акча берип кичине, анан өткөрүп койчу да. Мен өзүм жакшы окугам, мен өтүп кетем. Биринчиден, экинчиден атам мен мындай жанагындай туура эмес жашоону жүргүзбө деп үйрөтпөдү. Анан атам институтта мугалимге пара берсе, мен окуп өткөрсө, мен кантип окуйм ошону деп кетирип жибергем атамдычы. Бара бер, мен өзүм өтүп кетем деп. Атам деле менен балам элдер кетип калды да. Мен өтө албай калдым. Кийинки жылы келип дагы өтө албай калдым. Армияга барып келдим, дагы өтө албай калдым окуугачы. Ошол эле факультетке жанагы көздөгөн же башка? Жок, мен журналистикага да тапшыргам. Журналистикага да тапшыргам 84-жылы. Анан 85-жылы барып эмеге тапшырдым. Политехтин мен геолог болгон жакшы көрчүм да. Ушундай да жүргүм келчү. Талаалап, тоолорду ашып. Ага чейин эле көп эле окуу жайга тапшырып көрүпсүз да анда. Өтө албай койдум да. Мен өзүм каалаган нерселерге өтө албай койдум. Неге? Акча бериш керек экен да. Эми мына ошол жанагы чиймелер боюнча политехтин эмесинде 30 бала, элестетип көрсөңүз, 30 бала консультация өтөт да. Ошонун баарына жардам берем. 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы кандай болот, анан параллелеп деген эмне деп баарына мындай консультация өтөм да, экзаменге чейин. Ошол мен консультация берип жүргөн малдарга кээ бирлерине ошол экзамен убагында да жардам бердим. Экзамен болуп атканда. Мен өзүмдүн суроомду билем да. 5ке 100% билем. Ишенип деле отурам. ОЗЭК, экзамен ОЗЭК. ОЗЭК деп анан келсем кагазымды көрсөт деди. Буяка чип коюшуң керек эле. ОЗЭКде мен жооп берем да, азыр 5ке билем муну. Кийинки жылы келесиз деп чыгарып ийди да. Өтө албай калдым да. Адилетсиздикке кабылган турбайсызбы анда? Өтө чоң. Анан тиги окугам не болуп калдым. Анан мен ушунчалык шалпайып турсам, бир орус киши иди сюда деди. Анан келдим, не болду десем. Сен өткүң келеби деди. Окууга эле болсо өткүм келет, жогорку окуу жайга. Мен айылдан уялып калдым. Кыйын болуп кетти эле, жалаң беш менен окуп. Медал менен эч жерге өтө албай жүрөт деген уялып калдым. Жогорку окуу жай болсо эле болду, өтүп кетсем болду дедим да. Кел деди да. Менде эмдиги жылга чейин училищада окуйсуң.
мен сага сат лечен берем, ушул эле жерге без экзамен келесиң деди да. Ошол жерге келдим, бирок ал жерде орун жок болуп калып, кийин окуган жанагы СФдагы жеримде орун болуп калып, ошол жака өтүп калдым. Анан ушул жашооңузда бир ары сүр бери сүр болуп, баягы нанга акча жок, курсаңыз ач калган, бир эки күн ачка калган ошондой күндөр болду? Болду. Бир эки эмес, көп эле болду. Мына 3-чү балам төрөлгөндө кесарево болуп, келинчегим ушундай ушул жерде квартирада туруп калдык. Анан нан маселеси өтө чоң болчу. Анан мен иштен да чыгып келип алдым да. Тиякта айлыгы стабилдүү айлыктан келип алдым да, ырчы болом деп. Ырчы болуп кеткенде биринчи эле күндөн баштап айлык алып баштабайсың да. Ошону айтам да. Эч ким. Анан дагы жакшы, мен таанышым көп болуп, ошо Мыктыбектер, ошол Бекборбиевдер, Кубик, Гүлнара Тойгонбаевалар мен менен тааныш болуп калган үчүн аларга жармакташып, бара коюп, сурай коюп жардам. Анан тезирээк ырдап кеттим да. Сыймыктар үкөм болгон үчүн. Ошондой болуп калды. А бирок ошого жеткенге чейин биз намыстанабыз да, айтпайбыз да. Ошого жеткенге чейин Ош базарынын жанында бир квартирада турдум. Анан бул жактан Ферманиядан болсо сөзсүз жөө кетем, Дворецтен болсо сөзсүз жөө барам. Эч кандай машина жок, таксиге түшө албайм. 50 сом акча берет, концертке катышсам 50 сом берет. Анан 50 сомду таксиге берип койсом мен ачка калам. Анан ачка калбайын десем жөө кетем, ушинтип аябай мындай кыйналдым да. Кээде ойлойсуң, эмнеге ушун ишимди таштап буяка келип алдым дейсиң. Анан кайра ойлойсуң, мен муну ишти жүрөгүм менен түсөм да деп өзүң алаксытасың. Анан үйдөгүлөр деле сен эмне бизди ушул жака ач калып келип алып кыйнап атасың деген жок. Чыдашты мен менен кошулуп, баарына рахмат. Анан бир эле ошол ырчылыктан баягы ошол тааныштарыңыздан ары бери жумуштарын жасай коюп, ошентип эле жүрдүңүзбү? Мисалы үчүн мен ошо журналистика факультетинде окуп жүргөндө, эми студент болуп жүргөндө биякта же таанышым жок. Айылдан болсо акча бир келет, ошону келери менен 3 күндө жок болот дегендей. Анан көчө шыпыргыч бир абышкага жармашып, ошо нан чай иш үчүн ошо көчө шыпыргыч болуп деле иштеп калдым мында Исанова Фрунзе жакта. Эми анча-мынча көп эмес. Ош базарда чай сатып калдым жөн эле. Мындай катар туруп ал убакта адыркыдай цивилдүү орундар жок эле. Лампишке сатып калдым дегендей. Улуттук китепкананын маңдайындагы аялдамада жөн эле столдо коюп алып бөлкө сатып калдым, бир жерден бөлкө алып турчу. Ошол сыяктуу мындай жумуштарда негизи иштедиңизби сиз ары бери? Мен институт окуп жүргөндө ачка болуп калып, баягы стипендиябыз айлыкка жетпейт. Мен үйдөлөр акча берелсе албачымын да. Стипендиябыз бир 10 күндүн 15 күн аралыгында түгөнүп калчу да. Калган 15 күн канча алчу элеңиз стипендия? 40 сом. 40 сом. Анан эмеге ЖДга барып жүк түшүрүп, жанагы эмне эле? Түшүрүп калдыңызбы? Тактай түшүрүп, элестетер. Ачкам баргам, эртең менен ачка баргам. Үйдө жок да, продукта жок. Эртең менен ачка баргам. Үй бүлө багыш керек дагы. Эч баш жетпейт да канта. Анан наар албай баргам да, наар албайчы. Анан барып алып туруп, кара жумушта. Кара жумуш. Барып айтсам айтты. 38 сом болот деди. Бирок экөөң түшүрөсүң, бир кишини ал жетпейт деди. 16 сомдон бөлүнөт деди. Анан кийин дагы бир нерсе деп кармап отуруп 8 сом жазылды. Бир вагон жүк. Ачка. Тактай, ачка баргам. Анан эми жанында бир 20-30 тыйын болсо бир нерсе жей калмакмын, жок да дагычы. Анан кийин баштадык. Напарнигим орус бала болуп калды. Здоровый жигит экен. Мен деле ал убакта мындай бир топ эле болчумун, бирок ачкамын да, эң негизи. Ал курсагын тойгузуп барса керек да. Түм эле дүңкүлдөп иштеп атат, мен бир маал иштей албай калдым да. Ачкаданчы. Десем мынтти. Так не пойдет, брат деди. Мындай кылабыз деди. Экиге бөлөбүз, сен өзүң доляң канча кааласаң түшүрүп кете бер. Жалкоолоно баштадың. Мага мындай туура эмес бул. Мен өзүм долямды түшүрүп, акчамды алып кетем. Макул дедим. Ал жаман дүңк ыргытып түштө дагы тамак ичип келди окшойт да барыпчы. Дүңкүлдө ыргытып мен түштө да ачкам да, обед кылбадым да. Түшүрүп алып кетип калды. А мен бул ачка бир тактайды акырында мынтип туруп ыргытам. Баягы көзүңүз караңгылаш. Көзүм караңгылап, тактайдын артынан кошо кетип калам, тыштап, кармап калам. Кайра экинчи акыр ошентип отуруп анан 4-5 тактай калган, алым жетпей калды. Анан бир милиционер бар экен, ошол жерде карап жүргөнчү. Ошол токтолду экен анан. Каяктан болосуң дедим, токтолдон десем. Ай, аттан ырдыңдырайын десе. Ачка окшойсуң а? Алыңды жылбай калып турсуң. Келем карабаштып анан жардам берип 4 тактай түшүрүп,
Анан жаап кеттик да. Келсем 8 сом берди да. Шунчалык мындай ааламдын бүт акчасын менин колума тийгендей го 8 сом болгончу. Анан ошол жерден жыдыдан келип анан мына Айны менен Проспект Миранын бурчунда бир мындай Ленин заводунун бир апшеясы бар эле. Ошол жерде мынтип айланып алып кете турган тамак саткан жер бар эле да. Сүйүнүп келип ошол жерден 60 тыйынгабы тамак иштим да. Ушу дүйнөнүн бүт тамагын өзүм ичкендеймин го, сүйүп аябай. Өз мээнетим менен тамак сатып алдым депчи. Анан көбүнчөсү мен эмеде иштедим. Охранада отурчумун. Анан ошол жерден 70 сом айлык алчумун. Ошону мен нормада эле жашап жүрдүм да. Кийин. Ошондой турмушта сыноолор менен сыналыпсыз. Ысык суукту көрүпсүз. Жашоодо ошондой жанагындай ачка калган күндөрүңүз деле болуптур демек. Анан башка дагы эмне менен сынады? Жараткан эмне менен сынады? Мен негизи буларга деле ачкачылыкка деле баарына мындай нааразы болбой эле чыдадым, баарыначы. Бирок оору менен 90 канчанчы жыл ооруп, ошондон аябай жаман болдум да. Төшөктө мындай жатам, анан көчөдө кишилер өтүп кетип атат да. Ошол 95-жылы эле тамак аш болбой калды туруп эле. Ичсем тамак аш болбойт. Доктурга баргандан корком. Анан кийин улам күнүгө эле начарлай бердим, анан баспай калдым аягындачы. Жанагы ырчылар менен кошо иштешип жүрүп ага чейинби? Мен 96-жылы жанагы жер бөлүштүрүү жагында иштеп аткан жылдары. 96-тан ага чейин. 96-тан 98-ге чейин жер бөлүштедим. 98 келип ырчы болуп кеттим да. Бирок мен 95-жылдан 96-га чейин ооруп жатып калдым. 1 жыл. Тура албай калдым. Мен анын ичинен 1-2 ай жаттым, кыймылдабай. Андан кийин туруп кеттим. Эмне оору менен ооруп калдыңыз? Аш болбой калды. Бул эми өт экен да, мен студент кезде айтып атпаймынбы, ачка жүрүп, кайра тоюп алып атып, бузулган да бир нерселер, ритмден чыккан. Анан ошодон аябай запкы жедим десем болот да. Анан мындай учурга чейин бардым да. Бир жерде бирөөлөр бир нерсе чукуп атса, мени ушул жерге коюшат да өлгөндөн кийин. Мен эми өлөм да, тамак аш болбой атса каяктагы жашоо дегенге чейин жетип калдым да. Анан көчөдө кетип аткан кишини карап, мен да ушинтип басып, өзүм бутум менен туруп баскан күнүм болобу, же жатып өлүп кетемби дегенге чейин жеттим да. Бирок Кудайга шүгүр, андан кийин тургузуп, жерге алып барып иштетип, жер комитет кылып, андан кийин атактуу киши кылып, эл таанып мени. Андан кийин кинолор тартып, элге акыл үйрөтүп, анан даватка чыгарып Алла Таала акыйкатты түшүндүрүп, ушуга чейин, бүгүнкү күнгө чейин, сиздин алдыңызга чейин алып келип койду да. Шүгүр да буга. Жолбосо мен 95-жылы бир кезек ошого мындай ушу менен эле кетем деп калганга чейин жеткем да. Ырларды чыгара баштадыңыз, шатыратып эле. Канчага жакын ыр чыгардыңыз? Мен азыр деле чыгарып атам, балким чыгара бергенден 20 жылдан бери дагы көп жасмактырмын, бирок обонду ырдан, радиого берилген ырдан 62 ыр жөнөтүштү да радиолор мага. Мен ырларды жөнөтүп коелачы дедим да. Анан жөнөтүштү. Анан санасам 62 ыр экен да. Анын ичинен бир 20дайын башкалар аткаргандар экен. Алар билбеген үчүн жөнөткөн жок. Эми жаштар билбейт да. Мен ыр экен. Балким радиодо ыр алып жүрөт, билбейт. Анан алар жөнөткөн жок, бирок өзүм аткаруумдагы 62 ырды жөнөтүштү. Ошол 60тан ашуун ыр жазыпсыз да. Ыр жазганда эми ырда эми текст болот да. Тияка бардым, бияка келдим, тиги карабай койду, сүйдүм. Сүйсөм көрсө ал сүйбөптүр деген сыяктуу эле мындай маани болот да. Ошончо 60 ырдын баарын жазыпсыз, обонду ырлар. Анан ошо элге ыр менен эмнени айтыпсыз ошондо? Эмне деп айтыпсыз? Эмне кандай болгула, эмне болгула деп айтыпсыз ошо ырлар менен? Мен бир нерсени байкадым, Кудайга шүгүр, мен кийин ырчылыктан кийин өзүм ырларымды алдыма коюп алып анализ жүргүздүм. Ширк жок экен да, Кудайга шүгүр. Бирок сүйүү бар, махабат бар. Толуп кеткен. Таштап кеттиң, карабай кеттиң, эмне кылабыз? Ошол жок экен. Андай жок. Таштап кеттиң да жок экен да. Мындай. Мисалы, түн жамынган жолоочу кыз, мисалы. Ушу мен аэропортчакта жашап калдым, ошого кетип атып эле жанымдагы водитель кыз менен ала кеткен кызга карап эле жазып койгон экен да. Эгиз кыздар батмазура.
десе да ошол да. Же болбосо жаш сулуу. Жаш сулуу болсоң экен бактылуу, максаты эле ошол. Ушу жаш сулуу өзүнө тең, өзүнө татыктуу бирөөгө жолугуп эле бактылуу болуп кетсе экен. Мындай жаш сулууну карап туруп, мындай жаман ой ойлобой эле. Болбойбу? Көзүңүздү мындай карап туруп, бактылуу болсоң болду деген эле ак ниетиңиз. Деген эле ниет экен да. Мен ырларымды кийин териштирдим да. Жаштык кылып балким чалып чачылып кеттимби десем, жок, андай деле эмес экен. Мисалы 4 жаштан ашканда тосуп чыгат чүй кызы. Болду ошол эле экен да. Шыңыр угулат, кулагыма күлкүсү, 4 жаштан ашканда тосуп чыгат чүй кызы. Ал чүй кызы тосуп чыкканда жаман оюңуз жок. Жаман ой жок, жашоо жаркырай түштү. Ушундай эле экен. Мен биринчи атаман, же болбосо ата-энеме кат, же болбосо тоолордо мен жүрөгүм ушинтип эле жазып турмун да. Бирок эч кандай деле ал жерде мындай ширк жок экен. Ошого сүйүндүм да. Кудайга ширк келтирип, баягы сен бар үчүн жашай жүрөм, сен жашатып атасың дегендейчи, Кудайдын андай жок экен да. Демек Кудай бирөө бар, Кудайдан деген файл бар экен, буларыңызда. Эрнст мырза, ушул мындай болгондо, институт окуп жүргөндө баягы биз атеизмди окучубуз, научный атеизм дегенчи. Кадимки эле окучубуз. Научный атеизм. Анан ошондо бир эжеке жаш бизден бири менден 2 эле жаш улуу экен да. Жаңы эле институт келген экен. Отуруп биз маймылдан адамга айландык деген темага келди да. Анан мен эже дедим, менин интуициям айтып атат, биз Кудай адамды адам эле, маймылды маймыл эле кылып жараткан эже дедим да. Бирок ал убакта атеизмдин болуп турган убак эле да. Атеизмден кыңк деп жылганга мүмкүн эмес болчу да. Дарвин биздин атабыз болчу да. Анан жок, бул маймылдар атайын стая маймылов деди да. Ошо адам болуп кете турган маймылдар деди да. Жок, адам болуп кеткенге чейин ал сиз айтып атпайсызбы? Бир клеткадан келип көбөйдүк деп. Аны ким бул маймыл адам болуп келип деп тандап берди бизге. Эгер Кудай болбосо. Анан калыңыз сабактайын деди. Анан сабактайын мен старсам да. Анан кийин журналга кол койдурам да калып. Анан кийин экөөбүз ошондо айткам да, эже, балким бир күн айтасыз, баягы Муктар туура айткан экен деп. Маймылды маймыл эле кылып жараткан. Айланбайт адамга деп ошол атеизм кезинде эле айткам, институтка болом кете чыдагам да. Адамды адам кылып эле жараткан деген ойдо болчумун да ошол убакта эле. Ошол ой боюнча эле калды анан ал эжеңиз? Эми эжейди көрсөм сүйлөшөт элем ошол эжей менен. Жок, ошол учурда. Жок, ал өзүнүн немеси менен калды. Принцибинде эле калды. Бирок болгон сурандым да, кийин эстеп коюңуз мен ушул сөзүмдү. Балким бир күнү ушундай учур келет, ошол студентим туура айткан экен дейсиз, ушуну эстеп коюңуз деген болгон. Анан жанагы ырларыңыз боюнча, чыгармачылыгыңыз боюнча, демек ал ырдаган периодуңуз туура эле болгон экен ошондо, ырдап жүргөнүңүз, элге ыр аркылуу, оон аркылуу, анан сиз чыгарган оондор менен бирөөлөр ырдап, чүй кызы деп алар эмнени элестетти, эмнени айтты, биз кичинебизде кыз талашып уруш желек деген ырларыңызды дагы бирөөлөр ырдап жүрдү, кандай сезим менен ырдап жүрдү. Ошол ырларды чыгарганыңызга анча мынчаларын. Эми эне жөнүндө, патриоттулук жөнүндө, башка жөнүндө дагы бар арасында. Бирок жанагы сезимдер делебеси козголуп, бойдок жигиттер ошол чүй кызын, жанагы кыз талашкан ырды ырдаганды кээ бирлерин ушу чыгарбай эле коюп атпын деп айтпайсызбы? Мен өткөндө ушуну ырдап бериңиз дегенден боз үйдүн ичинде аккордеон менен анан мен биринчи атаман ырдай калып атпайынбы? Мына мен текстинде жазып алдым эле, азыр айтып коеюн. Мына мен биринчи атаман, сен экинчи деп. Биз ушинтип эми угуп чоңойдук да. Бирде сени келтектеп, бирде келтек жеп, мен канча жолу мушташтык, биз кыз талашып, аттың ошол күндө калды кайда адашып. Эми ошо кыз талашып деген жеринде ырдай калып атпайынбы аккордеон менен. Анан элдер кол чабат да. Ой, Азамат мукем дагы сонун экенин, сонун деп анан өзүмчө корстон болуп дагычы. Отурсам эле бир маалда неберем жанында отурганда. Ал чукуй калып атпайбы? Тайта деп. Ой, эмне болду балам десем. Ой, кыз талашып, анан мушташтыңыз беле, я десе болобу? Ал дагы эле тили чыкканда. Анын оюнда мен молдо бойдон эле төрөлүп калгам да. Ушу бойдон эле бул дүйнөгө келип калгам да. Кыз талашат, анан мушташат деген мага тиешелүү сөз эмес да, анын оюнда. Ошодон кийин таасирленип ойлонуп калдым да. Атаң көрүп этият болуп ырдаш керек турбайбы депчи. Ошо да мына азыр мен
бирөөлөргө мурдагыдай эле баягы эриниш кыясыз го баягы деген менен азыр 48-50-ге жакындап калдым. Сиз азыр 60-тамын. 60-тасыз. 60-та илгери менин ушу балалык өспүрүм кыялымда жигит кезимде 60-ка чыгыптыр десем, аксакалдар балбайган аксакалдар. Ал кыз талашта айтмак мындай турсун, мындай насааттарды айткан, ушундай бир элестетчү. Аксакал болчу да. Аксакал болчу. Биз тилекке каршы аксакал жакшы мындай деңгээлинде боло албай атабыз да, негизи да. Мен аксакалдар институтундагы ордуна койгум келет да. Аксакалдардын институту болгон илгери, аксакал айтты деген сөз мыйзам болчу да, закон деп коет го. Ал аткарылчу да. Ал аткарылбай калса, салт бузулган болчу да, нарк бузулган болчу. Аксакалдын сөзү аткарылчу да. Ошондуктан мен аксакалдар институтун коюп алсак жакшы болот деп мындай ишенем 100%. Бүгүнкү кылып аткан ишим дагы ошол. Бүгүнкү жанагы жакер болуп атканда деле мен жааттырган эле эмес ал жерде. Чүк ойнотуп, анан кийин морсок бышырып, ат миндирип, боз үйдө жашатып, ал негизгиси эмес. Ал атрибуттар, балдарды ошол жерде кызыктуу кылып кармаш керек. Бирок ал жерде мен айтайын деп аткан сөзүм, улууга урмат, кичүүгө ызаат, аксакалдын орду кайзы, ал деген кийим адамзат үчүн, кыргыз үчүн аксакал кийим, ошолорду ордуна коюп бергим келет да. Ошол боюнча да өзүнчө суроо бар, ошол проектиңиз боюнча. Азыр ыраты менен, ирети менен кетсек, ошондо жанагы ырларыңыздын арасында анча-мынча баягы бул ырдоо деген өзү харам дегендер да бар го, негизи. Бар, андай кишилер бар. Мындай сезимге берилип, деп атканда Кудайды эстөөдөн алыстатып, баары бир оон деген алыстатып жиберет деген ушундай концепцияны кармагандар да бар. Бар. Анан сиздин бул боюнча кандай? Мен мындай оюм бар да, муну эми 18 жыл болуптур, ошондон бери суроо берилип эле келатат да. Эмне арамбы, эмне таштап койдуңуз, анан эмнеге бекинип калдыңыз деген суроо болуп эле келатат да. Мен негизги максат айтпадымбы жана, текеберликтен сактаныш үчүн мен кичине экранын артына өттүм болду депчи. Анан харам деген сөзгө келгенде этият болуш керек да. Мисалы, жөнөкөй эле мына суу, суунун ичкенге уруксат адамзат, ичиш керек да туура. Бирок сиз мунан бир чакай ичип алсаңыз, бир ичкенде эмне болосуз? Зыян. Чатак болот да. Чатак болот. Нан уруксат, 4 бөлкөнү бир жеп алсаңыз эмне болот? Көп жебеш керек да. Уруксат эле нерсе, адал эле нерсе буларчы. Керек нерсе, бирок мунун дагы өзүнүн бир деңгээли, өзүнүн бир керектүү гана нерсесин колдонуш керек. Ашыкча, ашык. Ошол сыяктуу эле ыр дагы, музыка дагы. Музыканын жөнүндө айта албайм, бирок ырды ырдай берсе болот. Пайгамбар жөнүндө деле ырдаган кишилер болгон. Ырдап жүрүшкөн. Чок ажы менен деле көп бул жөнүндө сүйлөшкөн. А киши айткан, Муктар эке ырдай бериңиз, жакшылыкка чакырып ырдай бериңиз да деген. Бирок болгону менин түшүнүгүмдө көп жанагы айткан кишилер айта албай атат да, көп колдонсоң деп атат да. Күнү түн эле музыка кылып отуруп алсаң, анда албетте Кудайдан эсөөдөн алаксытат. Бирок чарчагандачы. Мен кечке эле Куран окуп отура бербейм да. Чарчайм да бир убакта, адаммын да. Ошол убакта ырдасам болот да. Туугандар менен отуруп ырдайм деле. Эми сөздүн өңүтү жанагы ыйман жолуна Муктар Атаналиев ысык сукту көрбөйдө төмөндү көрүп, анан жанагы негедир бир ушундай бир учур болду. Муктар Атаналиев мурдагыдай баягы сахнада активдүү болбой эле, сакал коюп эле, ушундай дааватка кетип эле ушундай болуп калды да. Молдо болуп кетти. Мындайча жалпак. Неге ошондой болуп кеттиңиз? Кандай болуп калды ушул жагы? Жок, мен ал убакта ушундай болуп кетсин деш үчүн эмес, атайлап ушундай болушу. Мен болгон ыйманды сакташ үчүн көп учурумду, көп убактымды дааватка бөлдүм да. Бир учурда ошондой болду. Эмнеге ошондой болуп калды? Так ошол учурларда эмне үчүн ошого көбүрөөк маани бере баштадыңыз? Мен жүрөгүмө жаккан нерсе ошол болду да. Себеби дегенде Кудайды табыш, бул адам баласынын негизи бул дүйнөдөгү эмнеге жаралган деген суроо бар да. Кудай адамды эмнеге жаратты? Мен бул суроо жанагы сиз айткандай кичинекей кезимен бар болчу да. Биз эмне максатта жаратылганбыз дегендейчи. Ошол суроого жоопту мен Курандан таптым да. Айтып атат, адам жиндерди мен бизге сыйыныш үчүн жараттым. Эми сыйыныш үчүн аны таанышың керек да биринчичи. Тааныбай эле кантип сыйына бересиң? Таанып алып аны сыйнасың да. Ушундай зат экенин билгенден кийин аны сыйна баштайбыз да. Ушундай керемет зат экен, кудурет зат экенин билмейинче биз ага эч кандай сыйынбайбыз да. Ошон үчүн мен ошону билейин деп убактымдын көпчүлүк 99% ошого жумшадым да. Кудайды тааныйын, негизги максатымды билейин. Мен ушул дүйнөгө келип
максатым сыйынуу болсо, максатым Кудайды таануу болсо, мен башка нерсе менен алек болуп өтүп кетпейин. Кененирээк тааныйын деп казып окуй баштадым. Мечиттен чыкпай калдым. Дагыттарга тынбай бардым. Кудайга шүгүр, көп нерсе үйрөндүк. Кыргызстан эле эмес, балким биз Россияга чейин барып, поезддарга чыгып алып, бир айлап орустарга, баптисттерге, евангелисттерге дават кылган учурларыбыз болду. Аларды оюнан кайтарганга чейин жеткен учурлар болду да. Ошол максаттын артынан жүрүп, мына Аят деген киномду тартып алып, чечендерге чейин барып, мына Уфага, деген эле Казанга чейин барып, ошол жерде бир айлап жүрүп, элге дават кылып, Аят киносун көрсөтүп, өзүмдүн адамдын максатын айтып жүргөнгө чейин, ошого чейин бардык да. Негизги нерсени алып кетели депчи. Ал эми ыр бул дүйнөнүн эле иши болчу. Калып кете турган нерсе да. Анан ошон үчүн мен ошону мындай акырын бир нерсесин сезип алган үчүн мен негизги убактымды ошого жумшадым да. Демек ошо андан кийин ырчылыкты деле калтырбапсыз, Жок, мен токтотуп мындай астафырла деп бекинип алган жокмун. Мен ошол убакта күнүмдүк жашоого дагы акча керек да, кечке эле дават айтып жүрө бербейсиң да. Кино тартпадымбы? Ошо кинонун ичинде деле ырлар колдонулуп атпайбы? Менин өзүм ырларым кетип атат ал жерде. Ошондо бул дүйнөнүн маанисин, бул дүйнөгө эмнеге жаралганыңызды, ошол жиндер дагы, инсандар дагы жаратканга сыйынылыш үчүн жараткандыгын түшүнүп алгандан кийин даваттарга чыгып, бир айлап, канча айлап түшүнгөндөн кийин ырчылыкты дагы кино тартасызбы, жанагындай этно лагерлерди уюштурасызбы? Ошонун баары ошол жанагы сиздин түшүнгөн нерсеге кызмат кылыш керектигин түшүндүңүз да. Ооба, ошонун баардыгы ошол акыйкатты билүүгө кызмат кылыш керек экен. Жакшы жери мисалы мындай да, мисалы мен азыр мына Арчабештин Борбордук мечитинен баштагам да бул ишти. Ошол жерден кошунасы бар экен. Ошол мечитке мен кирсем айтып калды: "Ай муке, бизге келип, мен ал жактан эми кетип калдым да кийин. Муке, сен жолуга албай жүрбөдүң беле?" деп. Аксакал киши. Жакшы болот, эмне суроолор бар беле. "Ой, мен сенден Аят деген киноңду биринчи чыгып келгенде мен диссатчым болгону. Диссатат элем. Аял мөкөз ошол кинону 4 жолу кайталап көрүп таң атып кетип, анан таң атканда мен дагы намазга барышым керек турбайбы, даватка барышым керек турбайбы деп мечитке чуркап барып, биринчи жолу барышым дейт ошондо. Ошо кинонун таасири менен. Барып даватка барсам болобу десем, жума күнү экен. Болот, мына бүгүн кетет деп кетип, мына даватчы болуп, анан ошонун немеси менен мен туура жолго түшүп, анан кийин мынтип эки таштагы магазиндерди куруп, бизнесмен дагы анан даватчы да болуп кетпедимби десе ыраазы болосуң. Менин кылып аткан ишимден бирөөлөр пайда көрүп, акыйкатын таап алыптыр деп сүйүнөсүң да, Кудайга ыраазы болосуң да. Ошол эле дин менен катар ислам, ыйман, ошол шариаттык негиздеги ошол файлды дагы өзүңүзгө киргизип, ошону менен жашооңузду жашап атыпсыз. Демек, ошого тууралап атыпсыз. Андан сырткары эми биз деген кыргызбыз го деп анан кыргыздын ушул шаардагы баягы шаардык балконский балдарын жыйнап алып, жарыя берип, ай бул көп кабаттуу үйдүн ичине кирип кеткен боюнча балдарыңар эчтекени бул турмушту, кыргыз экенибизди билбей өсүп калып атат. Могу мен тоо жака алып барып, атайын лагерь уюштуруп атам, ошого бергиле балдарыңарды. Ага мен ошондой ошо жерге алып барып туруп кыргыздын нарк насилин айтамын деген сыяктуу иштерди жүргүзүп атасыз. Ошонун түпкү дагы максатын азын-аулак айтып кетсеңиз. Бул мен 17-жылы ошол кино тартып жүргөн убагым болчу. 17-жылы көчөдө турсам бирөө келип калды: "Муке, жашоо башкача болуп кетип атат, шаардын балдары балконский болуп калды" деп биринчи жолу ошондо түшүнүп келген да. Айтты: "Ушун атаң көрө бирөө тоого алып барып алып, боз үйлөргө алып барып ушу балдар тарбияласа жайында." Тыңк дедим, эгечи. Бул менин ишим дедим да. Билбейм башкалар кылабы кылбайбы, бирок бул менин ишим дедим. Анан эле дароо эле 18-жылы бирөө эле менен сүйлөштүм. 7-8 боз үй сатып алдык да, анан тоого, Арчал деген тоого көз жумуп эле кеттик. Реклама бердик, балдар барды. Максат эмне десе, жеткиликтүү деле түшүндүрө албайм, бирок ошол кыргыз баласы кыргыз болуш керек, кыргызча жашаш керек, кыргызча ойлонуш керек дегенде эле кармайм да. Мен ушул ишке аралашкандан кийин мына 7-жыл болду быйыл. Көп нерсени көрдүм да. Жашоодо Кыргызста мындай бүгүн өкүнүчтүү нерсе бар экен да, мындай кейиштүү нерсе да. Бул өзү улуту кыргыз болуп туруп, бири-бирин арабкул, орускул, теңирчи, батышкул,
менде суроо пайда болот. Кул эмес кыргыз жокпу? Бардыгыбыз акыры бир жактан кулуу болот экенбиз да. Мындай азыр Кытай кул дегендер чыгып атты. Мындай жөн эле кыргыз деген жокпузбу деп аябай намыстанган учурларым болду да. Бул ишти иштесең көрөт экенсиң да. Мага көп алымдар келди, министрлер келди, мына мамлекет кат жибарип кетти. Тил комиссиясынын жетекчиси командалар менен барып атышат тогочу мага. Эмнеле кылып атасың муке деп. Мен айтам. Ар ким өз диниңди кармай бер. Мусулманчылыгыңды карма. Биз эми бир кишини уруша албайбыз. Мындай болбосоң жок болосуң деп. Ал кийин түшүнүп алар. Атеизмди менен жашай бер, чырылдашпай, кырылышпай. Теңиризмди кармангандар аныңарды кармай бергиле. Христиан болуп кетесиңерби, аныңарды кармай бергиле. Азыр жаңжал чыгарбайлы, мамлекетке ынтымак керек. Бирок кыргыз деген башыбызды бириктире турган бир нерсе бар да. Себеп бар. Бир себеп бар да. Биз мамлекет катары башыбыз бирге турган бир себеп бар. Бул кыргыз дегенчи. Ошол жерге келгенде биз бирге алабыз да. Азыр ислам менен бириктириш кыйыныраак болуп атат. Исламдын тегерегине бир келсе болбой атат. Христиандын тегерегине биз кантип бирикме керек? Диний тегерек, диний бир түшүнүктүн тегерегине биригиш мүмкүн болбой атат. Бирок ошол учурда деле биз мамлекет катары бирмиңдиктүү жашай алышыбыз керек да. Бул кыргыз деген түшүнүктүн тегереги да. Ушуну мен балдарга бир мен атайын жумуш кылып алдым да мунучу. Эмес бул мындай хобби эмес, бизнес эмес болчу. Бул бир мен үчүн бул да акырет үчүн болгон бир жумуш да. Бир элдин башын бириктирип, бир идеологиянын тегерегин бириктириш бул өтө чоң нерсе да. Анан ошол нерсенин үстүнөн бүгүн иш жүргүзүп атабыз да. Ошол сиз айтып кеткен жана араб кул деген, анан теңирчи деген нерсенин ошол ажырым негизи мындай кайсы гана коомду болбосун, жамаатты болсун жок кылчу нерсе да негизичи. Өчөшө берсе, анын аягы барып жок болосуң деген сөз. Ошону болтурбоо үчүн эми сиз жеке инсан катары өзүңүздүн көз карашыңызды айтып атасыз. Мамлекеттик масштабта кандай кадамдар жасалышы керек деп ойлойсуз? Бул эң туура суроо. Бул менин бүгүнкү күндөгү жанагы ыймандан кийинки эле эң керек суроо ушул да. Бул мамлекеттик деңгээлде болуш керек, сөзсүз түрдө. Бул бир адамдар кыла албайт мунучу. Мен мисалы Кудай өмүр берип 200 жыл иштесем, 200 жыл ушуну кылсам деле ошол лагеримдечи муну эч нерсе жылдыр албайм ордунан. Мен өзүм түшүнө алышым мүмкүн. 10 балага түшүндүрүп коюшум мүмкүн. Бирок мамлекеттик деңгээлге чыкпаса, бул иш жылбайт да. Анан мен ошого быйыл эми эфирден пайдаланып деле айтып берейинчи, мындай. Мамлекеттен жер сурагым келет да. Ошол быйыл мага бекитип бергилечи, айланайындар 49 жылга берип эле атабыз го мындай. 100 гектар, 70 гектар буяка бердик, тияка бердик деп эле айтылып атат да. Жалган эмес да, бул жашыруун эмес. Эми бизге деле ошол балдарыбызды кыргыз кылып, кыргыздын келечеги үчүн күрөшө турган балдардын тарбияланып чыгыш үчүн бир жерди бергилечи бизге, бир 49 жылга бекитип дегим келет да мамлекетке. Анан ошол жерден чиновниктер болобу, биз ошол жерге куруп койсок, кичинекей лагерибизди, сүрөттөрүн, керектүү нерселерди жасап койсок, анан чиновниктер барып ошол жерден угуп, муке, анда келгиле биз момундай программа түзөлү, сиз бизге иштеп бериңиз десе, мен макулмун. Ошол мамлекеттин ушул жагын алып кете турган иш десе, макулмун да. Командам менен иштеп берем да. Мен командам кичинекей эмес азыр. Бул даяр идеологияда керек болсо. Даяр идеологияда болчу. Бул идеологиянын тегерегине биз бириге алабыз. Муну көзүм жетти да. Эми молдокелер деле барат бизгечи лагерге. Башында 6-7 жыл мурда эм салт дегендер деле чыкты. Ыйман деле үйрөтпөйсүзбү деп. Анан мен айтам, математиканы окута турган мугалимге барып эле кол эмгекти деле үйрөтпөйсүзбү? Кыргыз тилин деле үйрөтпөйсүзбү дегендей эле кылып атасыңар. Мен бул жерде баягы кыргыз элинин идеологиясын эле айтып атам. Эми мага келип Куран аяттарын окуткула, анан кийин кээбилери болсо момундай физиканы окуткула, IT технологияны деле киргизбейсиңерби дегенди тим эле койгула. Мен бир эле жакты ушуну алып кетейин азырынча деп атам да. Анан чындыгында ушундай да. Чындыгында ушул нерсени мамлекеттик эми мен мындай эле түз эле айтайынчы, муну президент коло алыш керек да. Эми Мухтар Атаналиев бу жерде ашынган улутчул эмес. Жок. Мухтар Атаналиев жанагы ашынган Гитлерге окшоп бир гана кыргыздар жашаш керек. Жок, андай эмес. Жок. Болгону ушу кыргыз деген өзү ким?
кандай салттары бар, эмне үчүн ал кыргыз деп аталат, себептерин ушундай көп жылдар бою иликтеп, канткенде биз ушу эмне үчүн көптөгөн дүйнө элдеринин арасынан биз кыргызбыз. Анын себептери биз мына ат минебиз, аттын жабдыктары момдай, калпак эмнеден жасалат, жанагы боз үйдүн ичиндеги жасалгалар ал эмне? Эми аны дагы бир адис айтыш керек го. Сиз буга адистешкен, демек кадимкидей эле адис болуп калыпсыз, Эми мен башында жааткан, атты үйрөткөн, таяк тартыш, чүкө, бүркүтчү, тайганчы дегендерди чакырып суран алып барып иштетип аттым да. Анан өзүң айткандай акырындан келип өзүбүз ошол адистешип калдык ал жагына баарыначы. Балдарым жааткан, чемпион болуп калышты, өзүм балдарым. Таяк тартыш, чүкө, ушунун баарын борсок жасатат, курут жасатат, устукан тарттырам, устуканды кой сой албасам дагы базардан жиликтерди алып барып устукан тарттырам, үйрөтөм балдарга. Анан ошол менин мындай ашынган болуп кетпей атканымдын бирден бир себеби мен көп жыл динде жүрүп атканым үчүн да. Пайгамбарыбыздан сурайт сахабаларчы. Алланын элчиси тиги биз улутубузду сүйсөк, мисалы араб эли арапты, кыргыз эли кыргыз сүйсөк болобу деп атат да. Улутубузду сүйгөн бул улутчулдук эмеспи деп атат да. Пайгамбарыбыз айтып атат, жок, улутчулдук эмес, бул мекенчилдик дейт. Улутун сүйгөн деп атат да. А улутчулдук каерде болот дейт? Чегинен ашканда. Чеги эмне дейт? Чеги бул сен өз улутуңа мындай адилетсиздикте жардам бере баштаганда дейт да. Мисалы, бир орус турат, 10 кыргыз турабыз да. Анан 10 кыргыз орустугу туура болуп атса деле, биз кыргызбызго деп эле, кыргызга тартып эле адилетсиз болсо делечи. Ошого болушо берсек, бул адилетсиздик, бул ошондон чегарадан өткөндөн кийин нар жагы улутчулдук болот. Ага өтпөгүлө деди да. Бер жагында улутуңа илим билимде, анын экономикасынын өсүшүндө, анын кайра эле ошол ыйман жагындагы иштердин өсүшүндө өзүң улутуңа жардам берүү бул мекенчилдик деди пайгамбарыбыз. Эми Мухтар ага, сиз шариат илимдери боюнча, ислами ушу илимдер боюнча, же фикх боюнча, же да башка ислами тармактар боюнча бир доктор эмессиз, профессор эмессиз. Сиз болгону өзүңүз ушул чындап эле Аллахтын, жараткандын, Кудайдын бар экенин тааныган, ошону Курандын негизинде түшүнүү керектигин моюнга алган, жашооңузду ошого ылайыкташтырып жашаган, кесибиңизди ошого ылайыкташтырып түшүнгөн адамсыз. Ошол адам катары сиздин бир калыс пикириңиз керек да. Ушу коомчулукта мындай бир нерсе бар, жанагы ажырымга түрткөнчү. Кыргыздар дейт өзүнүн ата бабаларын жанагындай оң уул, оң канат, сол канат, адигине тагай, ичкилик, жанагындай ошондой уруулар, же болбосо андан аркы жанагы ата бабалары ким болгон, ошолорун да жакшы билбейт дагы. Анан ошо тиги пайгамбардан кийин бул пайгамбар, андан кийин болсо тиги Айша энебиз, баланча энебиз деп ушинтип башка эле бир араптын эле немелерин ийне жүүнө чейин эсептеп кирет. Өзүнүн тарыхын билбейби? Деп ушундай кыжырданган, ушундай мандем бар да. Буга кандай көз караштасыз? Ал туура. Мындай баягы пайгамбарыбыздын ошол Меккенин тарыхын эмес, пайгамбарыбыздын өмүрүн, сахабалардын өмүрүн, алардын жашоодогу, мисалы мен Абузар радиаллаху анху баланчанчы жыл төрөлүп, баланчанчы жыл өлүп, мынча үй бүлөсү мындай деген тарыхын эле билбейм. Бирок ал кишинин жашоодо кылган, мындай адамдарга кылган жакшылыгын, ыйман үчүн күрөшкөндөгү кылган иштерин мен билем да. Айша радиаллаху анха болуп, пайгамбарыбыздын жанагы жубайы, кызы Фатима, алардын кылган иштерин билем. Кандай иштерди кылган ыйман үчүн. Мен ошону гана билем. Пайгамбарыбыздын кылган иштерин билем. Алардын төрөлгөн жылы кайсы эле төрөлгөн, үй бүлөсү кандай болгон, экономикалык жактан кандай жетишкендиктер болгон деген бизге билип деле кереги жок. Зарыл деле эмес да алчы. Ошол эле учурда кыргыз элинин башынан өткөргөн Барсбек Каган, Алпсолдон баштап Мухаммед Кыргыз Тагай би, Кубат би, анан Исхак Раззаков, анан Чыңгыз Айтматов деп кыргыздын чыгандарын билүү дагы кыргыз эл үчүн керек деп түшүнөм. Экөөнүн бирөөнүн жагын игнор кылган болбойт да. Мисалы, арабтардын жанагысын билбей эле кой, кыргыздыкын эле билип ал, бул туура эмес. Же болбосо арабтардын эле эмесин билип ал дагы кыргыздын тарыхын билбей эле кой, бул да туура эмес да. Кыргыз өзүбүздүн тарыхыбызды билген
билиш керек да. Эми ошол эле Кыргыздын эле өзүнүн тарыхындагы эле Токтогул Сатылганов, мен киносун тартып чыкпадымбы? Ошол эле кишинин исламга кылган жанагы иш аракет мээнеттерин билип алсаң деле бул канчалык сенин ыйманыңа пайда да. Аны деле билиш керек. Бир жактуу болуп албаш керек да болду. Эми келип үй бүлөлүк дүйнөңүзгө өтө берели. Ички ак-чүкүсүн сурабай эле коеюн, себеби үй бүлөлүк ааламдагы мындай кээде купуялуулукту талап кылат да. Анан кийин бирок эми баягы бизге айтсаңыз туура болоорлук жактарын гана бир айтып койсоңуз, үй бүлөңүз, жубайыңыз, балдарыңыз, неберелериңиз тууралуу мындай маалымат айтып койсоңуз. Дүйнөдө үй бүлөсүнүн жашоосунун ак кара жакшы мындай эми жаман жагы деле жок. Жанагындай мындай күскүн нар жак бер жагын баардыгы ачык чагылдырылган инсан бул Мухаммад пайгамбарыбыз экен да. Дүйнөдө бир да кандай адам жок экен, үй бүлөсүнүн жашоосу толугу менен ачыкка чыгып кеткенчи. Эми биз андай кишилерден эмеспиз да. Биздин ал кишинин тескери жагы болгон эмес. Ошондон ачыкка чыгып кеткен да толугу мененчи. А биз деген азыр толугу менен ачыкка чыгарсак, башкаларды тимелеп алып сиз качып кетесиз да, азырчы мисалы да. Үй бүлөбүздө кандай болгонубузду айта турган болсок, кичине туура эмес жактарыбыз болду, бирок Кудайга шүгүр туура жакты таап кеткенибиз да болду да үй бүлөдө. Анан мен эми үйлөнүп атканда келинчегимдин уйгур улутунан экенин мен билген эмесмин. Уйгур улутунданбы? 6 ай сүйлөшүп жүргөм. 6 ай экөөбүз институтта сүйлөшүп жүргөнбүз. Эми институтта сүйлөшүп, таанышып эле, анан кадимкидей үйгө айтып эле мен барып үйлөндүм. Анан барып тиги үйүнө алдына жыгылып барат го. Алардын айтканынан мен ошондой да барбы дегенден таң калдым эле. Кыргызда бар да алдына жыгылып барат деген деп таң калып койдум эле. Бардык, Нокен районунан экен. Анан барып баягы зеригип отуруп каласың го. Ошондо мен мынтип паспорт турган экен, эски советский паспорт да кызыл. Ача калып атпайм эми, ачпаш керек эле эмне. Ача калсам, атасынын паспорту экен. Жеңеңдин атасынын паспорту. Улут уйгур деп турат. Бергел, эмне болуптур дейт. Эчтеке деп койдум, ошо менен жашап атабыз. Эмне болуптур деди да. Уйгур болсом эмне болуптур деди. Эчтеке деп койдум, ошо жакшынакай эле жыргап жашап атабыз. Эч кандай улут темасы козголбойт бизде үйдө. Келинчегим андай болду. Бир маалда баламдын дагы бир келинчеги кайра орус аралашма, татар аралашма болуп кетти. Ушинтип эле биз улутка деп бир бөлүнүүгө келбей турган үй бүлөгө айланып калдык да. Бул маселе кийин коомчулукта мындай болсо кандай ойдо каласыз? Мисалы, Мухтар Атаналиевдин аялы уйгур. Анан балдары ошондо бир саясатка келейин, депутат болоюн деп атса, баягы бизде кыргыздарда башталат го. Бул чыныгы кыргыз эмес деген сыяктуу. Апасы мындай мен билем аны. Бул жакшылык кылбайт кыргызга деп эле баштайт да, ачык элечи. Бирок ошо демек динде улут теринин ак же кара экени, жынысына карап эмес, бул көкүрөктөгү ниетке карап, иманга карап ушу бааланат дегенге, ушул принциптеги адамсыз да дегеним. Эми мисалы жеңең мынтет да. Эми биз кыргыз эли мындай элбиз да дейт да. Бул эмне деген сөз? Биз уйгур эли деген жок да алчы. Биз кыргыз эли, бул толугу менен 100% өзүн кыргыз сезет. Менталитет кыргыз. Эч кандай бир уйгур эли жөнүндө сөз сүйлөгөн жок. Ушул убакка чейин сүйлөй элек. Биз кыргыздар мындайбыз да деп, кыргыздын жакшы жагы болсо, биз кыргыздар меймандос болобуз. Нары карап ыйлап, бери карап күлүп, конок акыркы эмес болсо тозуп алабыз биз кыргыздар деп эле сүйлөйт. Анан мен андан эч кандай деле жаман нерсе көрбөйм. Бирок үйдө бизде ошол үй бүлөбүздүн ичинде ушул нерсенин жакшы жери баягы бир башка бир улуттун бир жаман жагын такыр сүйлөбөй калганбыз да. Сүйлөбөйбүз да. Кандай бул пайда болду бизгечи. Мисалы пакистандыктар келип атат, дагы кимдер келип атат? Бангладештен келип атышат. Менин кошуналарым азыр 15 Пакистанбы, Бангладеш сурабайм деле ошолор да. Бирок алар жөнүндө жаман сөз сүйлөшүсү үй бүлөдө ичинде отурганда мүмкүн эле да. Бирок бизде үй бүлөдө 3 улут бар да азыр бүгүнкү күндөчү. 4 татары да бар, орусу бар, уйгур бар, кыргыз. Негизгиси кыргыз да мен. Анан сүйлөп коюшу мүмкүн эле да.
ушу баңгылдар тойгозот да ушулар ушундай эл да деп коюшу мүмкүн эле, антпайбыз? Кандай поведениясы, кандай жүрүш туруш болсо деле биз мусулманча эле кабыл алып коебуз да. Биздин үй бүлөбүздүн ошол мен ойлойм бул балким артыкчылыгы болду, бизге Кудайдын бир жакшылыгы болду деп ойлойм да. Илгери мода болчу экен да. Мисалы Айтматовдордун убагында, Исхак Разаковдордун убагында ошол кишилердин баардыгынын эле жубайлары татар, башка бир улуттардан болгон да. Жакшы. Биздики болсо модасы жок эле, мындай тагдыр менен үйлөнүп калганбыз. Курама темир курч болот дегендей чабып атыпсыз да. Андай деле бар. Андай деле. Атайы уйгурлагман жебиз деп барышат да, Мадина деген ушу базарга. Сиз Мадинага барбайт экенсиз, үйдө эле бар экен. Жок, мен андай сезим деле жок. Мен эң жакшы көргөн тамагым бул беш бармак, экинчиси аш, үчүнчүсү манты, төртүнчүсү жанагындай гуляш, ушундай эле кете берет да. Түгөй тандоодо жаш жигиттер дагы көрүп аткан болушу мүмкүн, бойдок. Эмнеге маани жасалыш керек? Өзүңүздүн практикаңыздан айтыңыз. Жакшылап бир кызды карап, эми көңүл, биринчи көңүл да. Көңүл болуп, ушул мага жагат. Супермаркетке, дүкөнгө кирсеңиз деле толтура сырдын ичинен могу сыр мага жагат дегендей, биринчи ушул мага жагат, көңүлүм ушуга түшүп атат деп, анан биринчи аны жакшылап иликтеп, жакшылап ар жак бер жагын карап, азыр интернет деген чыккан, ким менен байланышат, ошо менен ошондой нерселерди кылыш керекпи, же мындай көрө калып эле ушу негедир жүрөгүмө аябай катуу киргизип алды, мен ушуну албасам болбойт деп, ушундай кандай жар тандоодо? Бир көргөндө сүйүү дегендер деле бар го. Бар. Любовь с первого взгляда деп, анан шундук кылып айтабыз да. Жол болсо башында жакпачу эле деп кээ бирлер айтат да. Үйлөнгөндөн кийин жагып калды. Мамилелерди улам мага кылган мамилесинен салыштырып карап, мен мындан жакшы адам жок экен мен үчүн деп чечтим үйлөнгөндөн кийин дегендер деле бар. 10 жыл сүйлөшүп жүрүп, үйлөнүп, сүйөм, күйөм, өлөм деп атасын ортого салып, кыйкырып, машинанын артынан жабышып, сүйрөлүп, тизелери айрылып, сүйүүмө жетип, үйлөнүп, анан ажырашып кеткендер деле бар. Бул андан деле көз каранды эмес да. Бирок мен муну эмеге айтып жүрөм дайыма балдарга, мисалы муну айтып жүрөм да, ушул нерсеничи. Мисалы, баягы биз минтип айтабыз да, балдар, мекенди сүйгүлө, Кыргызстан сүйгүлө, сүйбөй атасыңар деп урушабыз да. Анан бала ойлойт да, мен эмне үчүн сүйүшүм керек? Мен интернеттен көрсөм эле жанаң урушкан, качып кеткен, атышып кеткен, төңкөрүү ушуну эле көрүп атпайлыбы? Мен бул мамлекеттен көрүп, мен Малайзия жагып атат мага. Деши мүмкүн. Ошол сыяктуу эле бул аял алуу, кыз тандоо эмесинде деле мен ушуну айтам да. Ооба, ошол мамлекетти сүйдүрүш үчүн биз мамлекеттин баалуулугун көрсөтүшүбүз керек биринчи. Анын тарыхы, анын жеринин сулуулугу, анын салт санаасы, үрп адаты, Кыргыздын маданиятын айтып отуруп, анан баланын жүрөгүнө мекенге болгон сүйүү беребиз да. Баалуулугу. Ошол сыяктуу кыздын деле баалуулугун бала билиш керек. Дейм да, кандай? Көрүш керек. Бизде шарият уруксат берет 3 жолу жолуккангачы. Эми биле турган киши ошондо эле билип коет негизичи. 40 кадам деп коебузбу? Экинчиден кошунасынан сурайсың, айтат, жаман ушундай адептүү кыз, эч жаман жагын көрбөйсүң, мындай кичипейил, меймандос, ушундай жүрөгүңдү тимелеп тартат да тиякачы. Ошондой жакшы сапаттарын айтат. Бул баалуулугу кыздынчы. Кыргызча жакшы сүйлөйт, анан жанагында кошкот, орусчаны да так сүйлөйт, англисча да билет деп коет. Ушинтип отуруп, баалуулугун айтып отуруп, ошол баланын жүрөгүнө сезим пайда болгон. Бул эң туурасы да. Ата энесинен сура, башка жагынан көр дегендер да бар го Кыргызда. Атасын көрүп, несин ал деген, энесин көрүп, кызын ал деген. Ушунун баардык факт жанагындай эмелер чогулуп келип, анан жанага түртөт. Мамиле кылууга, үйлөнүүгө, сөз айтууга түртөт. Анан бир көрүп сүйүп калгандарга деле мен ишенем негизи. Кыргыз үй бүлөлөрүндөгү эң негизги бир ор койгон, сиздин мындай жан дүйнөңүзгө жага бербеген кемчиликтер, негизги кемчиликтер кандай деп эсептейсиз? Бирден бир мынау биздин улутка тиешелүү кемчилик деп таап чыгыш кыйын. Бул ушу бизде эле бар, башкаларда жок. Мен башкаларды деле көрдүм, бизде бар нерсе аларда деле бар экен да. Баягындай нерселерчи, жаңжал кылмай, аялдын жаңжал кылмай. Мен бир түрк туугандан сүйлөшүп турадым да. Кандай эмесин айтып бере аласыз? Мисалы, түрк
аял затынын жалпы эле десем, ой биздин кыздар чатак. Ушундай сон болуп тийип алат да, тийгенден кийин башыңа чыгып эле алат дейт да. Эми муну биз деле айтып жүрөбүз да, кыргыздарчы. Минип алат депчи. Айрыкча күмөндөр кудулабыз баш болуп тамашалап, айтып эле жүрөбүз да. Анан эркектердин деле жанагынтип башкарбаганы, башкарып алганы, кыйкырганы, урушканы, саба бермей, чаа бермей деген дүйнөнүн бардыгын деле бар экен болчу. Болгон эле мен минтип айтам да, бул балким улутка тиешелүү эмес, балким биздин ошол учурдун жашообузуна эле тиешелүү. Мисалы, азыркы 34 жылдагы жашоо образыбыз өзүнчө башка да. Ошо 34 жыл мурдагы Советтер Союзунун жашообуз башка болчу. Ошол эле үй бүлөдөгү баалуулуктар башка болчу. Мисалы, кошуна мен апам минтип айтат эле да. Кечиндечи мукун чурка, дүйшөгөн чакыр, кенжеканды чакыр, тамак бышып калды, тамак ичсин депчи. Үйгөчү. Анан чакырып келмейинче ичилчү эмес да, кошуналарды чакырмайынча тамак ичилчү эмес үйдө. Же биз алардыкына барып тамак жейт элек да. Эми ошол баалуулук бүгүн жоголуп кетти да, үй бүлөдөгүчү. Азыр мен көрбөй атам кошуналар деле кечинде күнүгө эле чакырып атканчы. Беш көрбөй атам. Мисалы, апам минтип айтчу эле, бутуң жумайынча төшөккө жатпа дечи эле. Мисалы, азыр деле биз балабыздын канчалык эле күнүгө эле текшерип атабыз мен билбейм. Өткөндө бирөөнүн баласы аябай мелдеште чуркап бир жерден утуп келди эле. Анан эметип кетти, бутум усуп кетти деп чечип атса, мактап эле жүргөн баланын буту чор экен да. Ушунчалыкчы. Биз мактап эле жүргөн үй бүлөнүн баланын буту чор экен. Ал карабайт. Ал эмеден эмес, атасы антип үйрөткөн жок. Ал карабайт, баласы менен иши деле жок да бүгүнкү күндөчү. 15 мүнөт деле сүйлөшпөйт да. Ушул эң бир мен өзгөчө мына азыр мен проект кылайын деп атам, ата бала дегенчи. Ошо ата менен баланын ортосунда мамиле кандай болуш керек? Ушуну атайын ошол жерден окуусун өтөлү. Биздин лагерге барып, кышы менен эмне кылабыз? Жайындагы лагерь. Кышында дагы ошо кышында кылалып атабыз, азыр проект кылып атабыз. Ата менен баланын ортосунда мамиле, ата бала деген. Куруп берели деп атабыз да. Ошол жок бүгүнкү күндө. Эң мен кейгеним ошол ата менен баланын, эне менен кыздын ортосундагы байланыш үзүлүп калды. Мындай жоголуп кетти, жок эле болуп калды да. Бала бакчага барат, мектепке барат, кайра келет. Анан келген убактысынын бардыгын деле, мисалы, мурда келгенде мен атама ата сүрөт тартып берчи дейт элем, ал мен менен айла жок байланышка туура келет, отура сүрөт тартат, анын оң тесирин экөөбүз талкуулайбыз, төөнүн өркөчү мындай деп. Ошентип атам менен мен жакын элем, апам менен жакын элем. Апам жана музыкаларды чыгарат эле бир нерселерденчи. Анан жанагы тоо эмне деп койчу элек, зуулдак деп койчубуз. Анан эмеден таракка дагы мындай бир нерсени тагып алып музыка чыгарат эле. Ушинтип үйдө мындай сонун болот эле да. Чогуу чай ичет элек. Анан азыр чуркап барып эле холодильникти карайт экен, кайсы убакыт деле карабайт да, саатты деле карабайт экен да. Холодильникти карайт экен, өзүнө тиешелүү керек нерсе болсо алат экен, таппай калса магазинге барып алып жейт экен. Ошол убакта атаң чай ичтиби, апаң ичтиби, черекпи сурап деле койбойт экен да. Мен бардык эле үй бүлөдөн сурап атам мунучу. Өзүмчүлдүк, индивидуализм, өзүнүн комнатасында бекинип алган. Телефон карматпайт. Мурда бир телевизордон көрөт элек да. Мурда плоскоус менен отурат элек, чык деп каналдарды. Андан кийин пульт чыкты. Бирок чогуу көрөт элек да. Кел ушуну көрөлү депчи. Азыр ар ким өзү каалаганын көрүп калды. Мен кейген бүгүн ушул да. Ушул балким бардык жамандыктын, бардык ыпластыктын башаты болуп атат да. Бөлүнүп кетүү. Үй бүлөнүн чогуу болбой калганда. Эмне арманыңыз бар, эмне өкүнүч бар, капатан көрө, ай ушундай болбой эле койсо болот эле деп өзүңүзгө байланыштуу. Жеке өзүңүзгө тиешелүү. Менин баягы бул исламды кечирээк маалымат алып калганым болду. Мен мурдагы иштеримен кээде уялам негизи. Бирок кеч болсо дагы, бирок сүйүнгөнүм кеч болсо да билип калганым да. Билбей өтүп кеткен кишилерди көрдүм мен. Акыйкатты билбей эле Кудай жок ким көрүптүр деген бойдон өтүп кеткен кишилердин көбүн көрдүм да. Мен өзүм аларды тааныйм, кошуналарым бар. Ортодо калган булар муунда, менин атамдардын мууну да. Андан улуураак бир 20-30 жыл муундар намаз окуп жүрүштү, алар жакшы. Бирок менин атамдардын мууну ошол эчтекени көрбөй өтүп кетти. Бирок ошолорго караганда биздики Кудайга шүгүр деп калам да кээдечи. Бирок мурдараак билип калганда дагы да жакшы көп нерсени билмей экенбиз. Балким ойлойм, балким ушул туурадыр. Неге? Себеби
жаман жакшыны билип алып туруп акыйкатты истеген жакшыраак, чем бала кезден эле молдо болуп калганга караганда деп да ойлойм да. Салыштыра аласың, акыйкаттын пайда экенин дааналап түшүнө аласың да. Анын жаман жакшыны көрүп калгандан кийинчи. Балким ушул биз үчүн, мен үчүн Аллах Тааланын кылган жакшылыгыдыр деп ойлойм да. Бул жашоодогу бактылуулук деп эмнени эсептейсиз? Эми бизде эки дүйнөнүн бактылуулугу динде деп айта берет да, мына 20 жылдан бери угуп эле келатабыз да. Бирок ушу динде жашап атам деп деле кейип эле жүргөн кишилерди көп көрчү болдум кийинки убактачы. Биринчи 5 жылдыкта көргөн эмесмин андайларды. Бекем эле отурчу да. Бирок азыр бүгүнкү күндө дин менен эле жашап бул бактылуулуктун жолу деп атпайлы. Бир эле ошол башка жолдо жок деп атпайлы. Байлык бийликте жок. А бирок дин менен эле жашап намазын окуп эле жүрүп, бирок кейип эле жүргөн кишилерди көп көрчү болдум да. Такыбалык жоголуп баратат, коркконум да. Мындай Аллахка болгон таянуу, акыретке болгон толук ишенүү кайрадан тескери жоголо баштагандай сезим келтирип атат да. Анан бактылуулук негизи динде. Диндин чыныгы динди кармасаң, ошо мыкты ажекемде өткөндө менден сурады ушунчу. Муке бир нерсени толук кылбай атабызбы мындай? Дагы эле жетпей эле кейип атабыз го деди. Толук бактылуулук келбей атат го деди да. А мен туура дедим, толук динде эмеспиз демек. Ыклас чын жүрөктөн эмес. Эмес, демек ошондой эмеспиз. Ошон үчүн биз толук бактылуу боло албай атабыз да. Эми Кудай айтты да, бактылуу болосуңар динде кармасаң. Пайгамбар айтты да, бактылуу болосуңар, гарантия деди да. Анан бактылуу болбой атсаң, демек толук эмес. Толук кармабай атабыз, ыклас жок. Такыбалык жок балким. Ошон үчүн мен оюм ушул эле ойдомун. Ошол анан кээ бирлер айтат экен, мындай бир ийгиликке жеткенде бактылуу болосуң, бир ушундай бир көксөгөн максатыңа жеткенде бактылуу болосуң, кайра бактылуу болбой каласың депчи. Ал менче ал сезим, ал ошол убактагы сезим да. Сонун да, мына бүтүрүп алдым буюрса депчи. Бирок бактылуулук толук динде да. Ошол инсан кылып жаратып койгондун өзү деле негизи бактылуулукко дейм. Аны түшүнүп калсаң. Анан күнүгө эртең менен көзүң, кулагың, көзүң көрүп, кулагың угуп, бутуң менен басып, өзүңдү аратканын эши кайер экен таап, баягы чоң дарат, кичи дарат иштерин кылып алганың балаңа же дагы бир башка бир тууганыңа муктаж болбой. Ошон өзү эле бакыт го, Ошон динди түшүнүп алсаң, ошол ушундай экенин түшүндүрүп коет да. Ошол бакыт экенин түшүндүрөт да. Биз ага болбой эле баягы дүйнөдө мына дүйнө жашоодогу баягы эмени өйдө жагын карап, ылды жагын кара дешет да. Бактылуу болосуң депчи. Менден начарлар дагы бар го. Үй жоктор бар, машинасы деле жок, айлыгы деле аз, айлыгы деле жок, кыйналып эле карыз турап эле жүргөн кишилер бар. Ачка калган кишилер бар. Жетим жесирлер, томолой жетимдер бар. Мондай ооруп кыйналып аткандар деле бар. Мага караганда Кудайга шүгүрмүн дейсиң дейт да. Ылды жакта, өйдө жакта карасаң эле жетпей аткан баары алдыга кетип калган, артта сен калгансың, шүмүрөп эле сен калгансың, бактысыз боло баштайт экенсиң да. Кандай учур болбосун, сенден өйдө адам баары бир табылат экен да. Цукерберг болсоң, Билл Гейтс табылат, ал болсо Стив Джобс, ал болсо нар жактан Илон Маск табылат, табылып кете берет экен да. Анан шейхтер чыгат бияктан. Анан динге келгенде өзүңдүн ылды жагыңды караба дейт да, бактылуу болосуң дейт. Өзүң өйдө жагың кара дейт да. Намаз окубай эле жүрүшпөйбү? Эми бир мал окуп деле жүрүшпөйбү? Орозо айткалы барып койгондор деле бар го. Мага караганда мен шүгүрмүн дебе дейт да. Өйдө жакта кара дейт. Кара чатаң көрүп, күнү түнү Курандарды окуп, күнү түнү элге дават кылып, күнү түнү намаздарын окуп, Аллах деп ушинтип жүргөндөр бар го. Мен жетпей атам дейт да. Ошондо бактылуу болосуң. Чоң рахмат. Жакшы, бул жагы насаат да болду, дават да болду. Акыркы айткан сөздөрүңүз айрыкча. Атайын келип, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Дагы башка конкреттүү түрдө, конкреттүү бир темалардын негизинде дагы алдыда ушул конокко чакырам деген мен ниетим бар. Азыр жалпы жонунан, ар тарабынан чолуп дегендей жалпы маалымат бергенге аракет кылдык. Биз жөн эле эптеп эле ушул 1-2 саатты сөз менен бажа деп быдылдап сүйлөшүш үчүн эмес, бир ушул нерсе үчүн дагы экөөбүз тең
сурак беребиз. Мунун да сурагы болот. Бул өткөргөн убактындагы бул нерсебиз азыр өзүбүз чөнтөгүбүз салып кетип калбайбыз да. Ооба. Элге чыгат. Анан ошонун дагы биз пайдалуу иш кылдыкпы жокпу дегенге келгенде биз менимче мындай пайдалуу эле иш кылып атабыз деп ойлойм да. Сөзсүз мен сиздин баягы мурдагы журналисттик мурдагы ишмердүүлүгүңүздү деле жакшы билем. Экөөбүз иштешип деле жүргөнбүз. Мени эфирлерге чакырган күндөрүңүз деле болгон. Даватка деле чогуу чыгып жүргөн күндөрүбүз деле болгон. Аны мен бүгүнкү күнгө чейин мисал кылып айтам дайыма. Мына акылдуу жигиттер мына момунтип айтат дават жөнүндө деп бир учур бар, аны балким кийин айтып берем. Анан эме бул баягы жакшы, бул азыркы кылып аткан ишиңизди мен колдойм. Балким мындай бир дагы бир кеңеше турган нерселер болсо даярбыз. Чогуу. Мен билбегенде сиз билесиз дегенде, бирибиз билебиз. Анан мен даярмын. Анан азыр жакшы сөз болду. Мындай эме жанагы эме бир теманын тегерегинде депчи. Бир теманы мындай кененирээк ачып берген болсок дагы да будан дагы жакшы болот деп ойлойм да. Себеби адам баягы ошол темага кирет дагы ошол темадан чыкпай ошонун данегин түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Буюрса эми алгачкы ирет келип атасыз бул подкасткачы. Анан ошого бир нерсени так конкреттүү түрдө бир теманы алып туруп, аны ар тарабынан желектеп ачып берүү жагын мен оюм бар. Азыр жалпы бир маалымат болду. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун, ишиңизге жараткан береке берсин, жараткан Аллах сизди, сиздин үй бүлөңүздү, жамаатыңызды туура жолдон адаштырбасын. Бир сөз айтып коеюн. Мен дебизим ушул, кыргыз эли бардык дүйнөнүн элиндей эле күчтүү эл, Кудай жараткан, Кудай сүйүп жараткан эл, күчтүү эл болгон, дагы да келечекте күчтүү эл болуш керек. Чоң рахмат, маек үчүн чоң рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.